Ажырашып атасыздар. Азыр мындай алганда талагыңыздарды сурап келипсиздер да. Закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло кылып эле каалаган жазышат. Негатив ал сиздин дарегиңизге аябай көп эле айтылды. Митингге чыкканга болбойт деп мына медиадан чыгат ушундай приказ. Айкараган текедей болуп, зарыгып, күтүп, чоңдордун алдында жөнөкөй кызматкерлер, айрыкча медицина кызматкерлери, мугалимдер ошондой унижация этип атканын өзүңүз да көргөнүңүз жакшы. Аяка барышпайт. Бирөөсү $5000 берген экен. Маков план мыйзамсыз отурат. Бул жерде мен эми айтпачы элем, эми айтайын. Бул серия болгудай. Бул Санта-Барбара болот. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. А кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкты адистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96 +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Бишкектемин. Болгондо дагы Ак үйдүн жанындамын. Көрсө, мына баягы чалдар уюму деп айтып атпадым беле? Профсоюзду. Ошол профсоюздун уюму ушул жерде экен. Бул уюм мына Ак үйдүн жанында экен. Ак үй мындай турса, мына жерде ушул профсоюз уюмунун имараты ушул жерде жайгашыптыр. Ушул Ак үйдүн жанында туруп, Ак үйдүн ушул президенттин колтугунда отуруп алып, ушунча мүлктү сатып жегенге үлгүрүшкөн баягы чалдар уюму ушул жерге келдим. Достор, Орусияда чоң келтейген 150 миллиондук кардары бар интернет базар ачылды. Мына ушул базардан баарын тапсаңыздар болот. Алсаңыздар дагы болот, сатсаңыздар дагы болот. Андан мебель аласыздарбы, машина аласыздарбы, же кайсы бир кызматтан пайдаланасыздарбы, же өзүңүздөр сунуштайсыздарбы, ал сиздердин ыктыярыңызда. Бул базардан пайдалануу үчүн кадимки чөнтөк телефонуңуздагы App Store же болбосо Google Play аркылуу ebook деп чоң тамгалар менен англис тилинде жазасыз, катталасыз, болду. Кааласаңыз сатасыз, кааласаңыз аласыз. Бар болуңуздар. Азыр эми мындай болуп атыптыр. Бул жерде баягы Бишкек Зеленхоз деген мекеме бар. Булар дагы профсоюзга мүчө экен эле. Алар айтып атышат азыр. Биз профсоюз уюмунан чыгып атабыз деп. Мен айтып атам. Чыксаңар жакшы экен. Өзүңөрчө профсоюз уюм түзүп алгыла. Бирок жөн чыкпагыла дедим. Ошол булардын азыр карамагында канча эме болсо, мүлк болсо, ошодон баягы өзүңөрдүн үлүшүңөрдү кошо алып чыккыла деп атам. Пансионат барбы, лагерь барбы, же мына жерде офисте, мына имаратта офиске имарат барбы, жок дегенде ижарага берип болсо дагы ошонун акчасына эртең бир экөөң эс алып келесиңер деп атам. Не дедиңер? Жүргүлө. Так, жок, аны баштар эле окшойт азыр, Сол. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Сиздер ошол өзүнчө болобуз деп атасыздарбы эми? Ошол Мен бир өз эле. Саламатсыздарбы? Азыр өзүнчө мына профсоюздан бөлүнөйүн деп чыктыңыздарбы азыр? Ошого топтолуп атасыздарбы? Азыркы учурда биздин жумушчулар, сотрудниктери азыр мен бизге кайрылышкан өзүнчө бололу депчи, СКдан бөлүнөлү депчи. Ошол боюнча азыр маселе каралат, азыр бияктан чечилет. Буюрса. Ошол. То есть эми булар чечпей койгонго дагы акысы жоктур, эми биз кеттик десеңиздер эмне байлап алабы же түшүп алабы? Же ошол биз азыр биз деген өзүбүздүн жумушчулардын талабы менен бияка келдик да, ушундай чечим кабыл алып өзүбүзчөчү. Анан бияка ЦКдан өзүнчө бөлүнөлү деген эме менен келдик. Биз ажырашып атасыздар. Азыр мындай алганда талагыңыздарды сурап келипсиздер да. Туурабы? Эми ошондой болсо болот. Да, кыргызга ошондой айтсаң түшүнүктүүрөөк болот. Жөнөкөйрөөк кылып. Так, анан не шарт коюйун деп атасыздар буларга? Жөн эле чыгып кете бересиңерби? Ушунча жана мүчө болуп жүрдүңүздөр, акча төлөдүңүздөр, взнос бердиңиздер. Азыр ушул жактан каралат. Азыр мен сизге азыр итог кандай болот мен билбейм да. Просто итог кандай болот билбейсиз, бирок кандай шарт менен кетип атасыздар сиздер? Биз өзүчө болобуз дедиңиздер, макул. Биздин жобубузду берип койгула дедиңиздер, ажырашабыз дедиңиздер, макул деди. Анан бирок ушул жерден эл катары, взнос берип аткан катары, мүчө болуп жүргөн эме уюм катары бул жердин мисалы бир кайсы бир пансионаттыбы, кайсы бир лагердиби кошо алып чыгайын деп атасыздарбы өзүңүздөргө? Ал маселе бул жерден азыр каралбайт, ал чечилип. Неге каралбайт? Ал кийинки темада каралат. Азыр бүгүнкүдө составдан чыгып кетүү маселеси. Азыр чыгарып бергенден кийин болду, эми силер чыгып кеткенсиңер.
деп коет да. Баягы ажырашардын алдында мүлк бөлүштүрүү ажырашардын алдында болот. Анан ажырашат. Ал маселе бүгүн каралбайт. Мүлксүз калып кетпегиле анан. Рахмат. Почему вы не представились? Конституционный Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Удостоверениеси жок журналист боломун. Эркин журналистмин. Сиз ким болосуз? Еркин Дегин. Я юрист. ЦК профсоюза коммунально-бытового обслуживания, где мы проводим собрание. Жакшы экен. Катышсак болобу? Катышса, это только желание. Почему вы должны катышса, Ангелик? Это первичная организация проводит, и мы. Вы должны писать заявку были, что вы собираетесь прийти к нам на собрание, правильно? Ошондой келиш керек. Жөн келсе болбойбу? Почему вы должны к нам? Бул эмне, бул ушундай жабык уюм бул. Бул эмне уюм бул? Жабык эмес турабы? Ачык уюм. Члены профсоюза. Там члены профсоюза только и решают свои. Жүрүңүздөр анда ошо члендерден сурайлы. Анан макул десе. Собрание будет, когда все соберутся, это 100 или 200 человек, которые придут, тогда вы у них попросите разрешения. Макул анда ушул жерде туруп турабыз, жана бир эжеке. Все болду, маселеңиз. Вы не журналист, вы просто блогер, наверное. Ооба. Каалагандай айтың. Кааласаңыз блогер, кааласаңыз көчө боласыз деп кое бериңиз, мен. Көчөдөн келип алыптыр деп койсоңуз деле боло берет. Макул. Эжеке, сиздер жеңил өнөр жайда канча мүчөңүздөр бар? Биздики республика боюнча карасак, где-то 19 миңдей. 19 миңдей. Анан ушу жылдык оборотуңуздар канча болуп калат? Жалпы чогулган акча сиздерге түшкөн. Где-то барысы болгондо республика боюнча биринчи баштапкы уюмдардыкын кошуп баарын эметкенде 3 миллион болуп калат жылдык. Ошол элеби? Ооба. Жанагы эмеден түшкөн акчачы, жана соцфонддон отдельно которуп. Ал бизге түшпөйт, ал деген акча деген бул оздоровительный жана. Фонд болуп түшөт. Фонд оздоровления трудящихся бизге путевка катары түшөт, бизге акча түшпөйт. Сиздерде жанагы биз балдарды эс алдырууга түшөт өзүнчө, анан санаторный, анан жанагы дом отдыхтарга деп путевка менен келинет. Ошондо бир жылда сиз канча путевка аласыз? Ой, точно азыр айта албайт экенмин. Сиздерде путевканы сатпайсыздарбы? Конечно, жок. Кандай сат? Өзүбүздүн мүчөлөрүбүзгө жеткире албай атабыз. Ой, ошто путевканы сатып алып эле, анан сүзүлүп мас болуп эле отурушат кишилер. Айтып атпаймынбы, тиги жанагы швея тигүүчүлөрдүн балдары жайында кароосуз калып калып атпайбы мектепте окушупчу. Ошолорду 400 балдардай биз эс алдырабыз. Жакшы экен. 390 ушунда быйыл, по-моему, Татьяна Яковлевна, ну сколько детей оздоровели в этом году? Детей сколько оздоровели? 300. Вот 400. Анан эми бизде бир көйгөй болуп атат, ушу тигүүчүлөр көбүнчө жана патент менен иштеп атышпайбы? Анан былтыр счетный палата текшерип айтып атат, жанагы фот төлөнбөй калат экен, жеңил өнөр жайында патент менен иштегенде деп. Ошол бир кыйын болду. Мен кабинет министрге эметсек, эми только ошондой счетный палатанын эмеси боюнча кабыл алышыптыр. Ким фот төлөсө ошого бөлөсүңөр депчи. Биздин өзүбүз бир жагынан айтканда фотторду көбүнчө бюджетный организациялар төлөйт, Анан бир жагынан да мен айтам, бюджет иштегендердин кайсы акчага? Ушунагы тигүүчүлөрдүн акчасынан налог төлөшөт. Анан ошо бюджетный кишилерди кармай, государственный бюджетный госслужащийлердин өзүнүн ошонун акчасына карап атабыз да, Анан бир жагынан болот атпайбы? Анан алар жакшы айлык алышат, билесиңер көзсүз. Анан алардын балдары анан өздөрүнө санаторий берип атабыз. А вот тигүүчүлөр именно жумушчулар. Ошолордун үчүн немеси жок да, алардын мүмкүнчүлүгү жок эс алгангачы. Азыр кайсы чоңдун айлыгы мисалы бир ашып кетсе 100 000 сом алар да. Эми айлыгы. 100 000 сом менен баласын азыр американский окуу жайда мектепте окута албайт азыр анын контракты. Ыдырыс дедиң, Ыдырыс 100 000 алат экен макул айына, А биздин борышса эмелер канча алат деп эсептеп көрдүңөрбү? 7 000, 10 000, эң көп болгондо. Азыр мен ошо түшүнбөй калдым эже. Азыр мен жанагы мына төрагаңыздарга кирсем, ой бизде акча жок, акчанын баардыгы эле жана отурушливыйга түшөт, ошолор берсе биз айлык алабыз, болбосо жок деп алар ушинтип атат. Жок, биз өзүбүздүн эмебиз боюнча ар бир мүчө үчүн акча которобуз федерацияга. Биз ошо отраслевыйлар
баягы өзүнчө мындай өзүнчө жана көйгөйлөрдү лоббировать ошон үчүн федерацияны түзгөнбүз да, отраслевой комитеттерчи. Баягы бир болгондо ар бир отраслевой чуркап жүрө бербей, бир өйдө жактагы эмелерди лоббировать этиш керек, жанагындай бир кишинин бир эменин атынан чыгыш керек да, 20 отраслевой чуркап жүрө бермек белек, например. Ошончу түзүлгөн. Анан ошо ар бир мүчө үчүн төлөйбүз ал башка. Мен жана айтып атпаймынбы, сиз 100 000 алат, анан алар окута албайт деп. Кээ бир баягында билесиздерби, депутаттар 2,5 миң канча миң сом ушундай айлык бар десе, ой бизде Кыргызстанда андай жок депчи. Но бизде бар да. Бар бизде жанагы мамлекеттик эмен немеде жумушта. Мамлекеттик жумушта иштегендер, ошонун топ дегени бар, моп дегени бар, ошонун айлыктары канча экенин бир кызыгып көрдүңүзбү? Мен аны түшүнүп атам. Бирок эми ушул жерге эми келдик. Мына жашоо минимуму деген бар, Ооба. Жашоо минимумунун корзинасы деген бар. Ошол корзина азыр 6 000 7 000 болду. 7 000 айланасы. 7 000 дейли. 6 000 дагы деп коелу. А сиз айтып атасыз, бизде 2,5 миң айлык Бизде жок, бирок Кыргызстанда. Кыргызстанда бар. Ушундай көтөрүлгөн. А бирок аны сиздер ошону көтөрбөй, жашоо минимумунун корзинасы болгону 6,5 миң болуп атса, мына бечара 2,5 миң болуп атса, ал ачка каяктан жашап атат? Ошол маселени неге чечпейсиңер деп. Биз көтөрүп атабыз. Көтөрбөй атпайсыздарбы? Мен укпай атам да. Жок, дурус. Сен акзыр уксаң, тиги биздин негизи функциябыздар ошо да сиздердин. Эме дурус улуттур. Аз бир сөз жакшы көтөрдүң. Жанагы минимум боюнча. Конституционный суд эмне деди билесиздерби? Не деген? Биздин закондо деген эме пенсия да бар, баардык зарплата бар, ушундан минимумдан өйдө болуш керек да, жана сиз айткан прожиточный минимумда. А Конституционный суд эмне деп айтты айткансызбы? В виде рекомендаций. Рекомендуем деп. Бул это Конституцияда, Трудовой кодексте жазылып жүрсүн, не ниже болбош керек деп сизгечи. Анан Конституционный судка обращение берсе, алар айтып атат. Ну, эми государство не может, ушундай болсо, мы можем только как бы рекомендательный характер, чтобы не ниже болбош. Это закон болуш керек, это мыйзам болгондон кийин эч кимдин айлыгы ниже болбош керек. Анткенде это минимум эле билесиз, прожиточный минимумчу. Андан кийинкиси получается за чертой бедности живут, за всем элечи. Анан если Конституционный суд ошону айтып атса, в виде рекомендаций идет. Биз эми баягы, конечно, сиздер көрбөй атасыздар. Биз аны менен баягы плакат менен көтөрүп чыгышыбыз керек эле да анда. О депчи. Жок, бизде деген элдер чыгып элатпайбы ошентип? Неге сиздер чыкпайсыздар? Бизде деген 3 трехсторонный комиссия бар. Бизде правительство, работодатель, анан эме деп биз көтөрүп чыгып атабыз. Көтөрүп атабыз ошол жерденчи. Сиздер профсоюз, Кыргызстандын профсоюзу бийлик менен ойнош болуп алган. Жок, мыйзам чегинде болуп атпайбы биздики? Мыйзам чегинде, анан через трехсторонный республиканская комиссия менен көтөрөбүз ошолорду. Эми мыйзам чегинде болуш керек эмне? Ал баарысын эми көтөрүп чыгып, эми болсо турбай, туура эмес деп ойлойм мен. Туура эмес десеңиздер, анда мыйзамыңыздарда жазылган профсоюз уюмдары ошого окшогон талаптарды аткартыш үчүн аткаруу бийлигине каршы же наразычылык акцияларга, демонстрацияларга, марштарга чыкканга укуктуу деп бизде Конституцияда сиздерге мыйзам менен жол берип атат. Мына мен чыксам мени апарып камайт, а сиздерде ол мына жазып берип атат мындай мыйзамга. Булар укуктуу, булар чыкса болот деп. А неге чыкпайсыздар ошол укуктан? Неге колдонбойсуздар? Укуктуу деп атат, анан кайра эле колдонса болбойт. Неге болбойт? Азыр болбойт. Мен ошону айтам. Мен ошону болбойт, митингге чыкканга болбойт деп. Мына мэриядан чыгат ошондой приказ. Вот ошол. Биз даже 1 майды. Мен ошону айтып атам. 1 май ошо мэриядан ошондой приказ чыкса ал мыйзамдуу болуп калабы? А сиздер мыйзам бийлик болобу же мэрия? А сиздер ушинтип тишиңиздер жок, отурсаңыздар, анан ушундай мыйзамдуу да деп. Анан мен айтам аны. Бизде жаш болобу, каруу болобу, негизи бүгүнкү жааматыбызда, бүгүнкү элибизде самокритика жок болуп калды да. Самокритика жок, жоопкерчилик деген жок. Любой кайсыл ишти аткарбасаң, сен деген жоопкерчилик болушу керек. Но кагазды мен тилим тешилди какшап атыпчы. Но силердин бетиңер, мияка эмне деп жазсаңар, ошол силердин бетиңер. Ката менен жазсаңар, значит силердин бетиңер тигил кир. Депчи, булганат эметет деп. Анан эми сиз жалпысынан вообще мындай уюмдарда иштедиңер белеңер.
Ангин ошо сиз сүйлөп атканда профсоюзду жоош керек деген эме мен эметкенде. Раз ушундай болсо, профсоюз менин көзүмдө өзүн өзү дискриминация кылып бүттү да. Себеби Жок, ал туура. Аныңар менде жок деп да айта албайм, ооба деп да айта албайм, бирок ушул бир кумалак бир кармайды чиртет болгондой эметесиң да мындай, эгерде иштебесең, профсоюз деген эмне экенин билбесең, анда ошондой кайдыгер мамиледе жоош керек, ооба ошондой деп эметсе болот да. А иштеп атканда аракет кылып, мына күнүгө кагаз, күнүгө эме. Азыркы деңгээлде башка тармактарды мен билбейм. Бирок өзүмдүн тармагымда, саламаттык сактоо тармагында мен билем. Азыркы күнү бир да специалист жок, кээ маселелерге жооп бере тургандай. Азыр эмне үчүн ошол эме болуп атат? Ошол жанакы биздин ишибиз чындап келгенде жакшы иш. Эл үчүн ошол биздин эмгек иштеген эмгекчилерибиздин укуктарын коргоп, мыйзамдуу тигил эме менен иштеткендей. Бирок азыр бүгүнкү мыйзам эч кимге кереги жок болуп калыптыр да. Же сотуна кереги жок, сот каалагандай тиги мыйзамды жанагы орустар айткандай закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло кылып эле каалаган жазышат. Каалаган эметишет. Тебеленип калды мыйзамчы. А мыйзам чыгарбай эле коюш керек болуп калды да азырчы. Ошондой шартта сакталбай эле эметпейли депчи. Бул мыйзамды анда чыгарбай эле койгула деген сөздү айтып, эмнеге погода жасабай атасыздар? Атазов чакырыптыр. 12-ге 15 мүнөт калганда. Саат 12-де мени шылдыңдаган сыпкылыш коюшту да. Саат 12-де келип калыңыз дейт. Мен айттым, хорошо. Атазов чакырып атыптыр, бирок чоң кыз дедим. Мындай чакырууну дедим. Алдын ала айтатты. Ушунча саатка келип калыңыз деп. Сиз барбай койгонго деле укуктусуз го. Мен укуктумун, бирок эми эметип аткандан чакырган жерден калбай өзүң басып бар дегендей, ошол тиги хорошо дедим. Жакын эле турабыз, мейли. Болуптур, ошончолук деңгээлге түшүп калыптырбыз, ушунча тигил эметип, тигил кааласаң келиң, каалабасаң келбегиниң дегендей мааниде. Ошончолук Атазов биздин тигил эмебизди тепкилеп атса, барып көйүн дедим. Кагаздарымды көтөрүп алдым. Жакшада эмеде болуп тигил. Бир окутко адам депчи. Кагаздарды тигил эметип таанышат го мындай деп тигил. Анан кийин жарым саат күтүп отурдум астында. Анан Качан кимиси келип мени ээчтип кетет депчи. Жаңы мыйзам чыгаптыр да жогорку кеңештин ичиндечи. Качан бизди ошол жерден күтүп айды сүзгөн текедей болуп күтүп өткөнсүң да. Кимиси келип жүргүңүз тигил сиз келдиңер белеңер деп. Ооба, ошону сиздин өзүңүздүн көргөнүңүз жакшы болуптур эжеке. Анан кийин мен айттым. Эми карап туруңар. Сиздердин кызматкерлериңиздер жетекчилердин алдында кудум ошондой болуп, күндөп, түндөп, сааттап күтүп отурушат. Алардын укугун, алардын обед кылуу укугун, туалетке баруу укугун, дегеле иш шартында мисалы бир кызматкерге канча метр квадрат мисалы жер бөлүнүш керек, канча туалет болуш керек, канча жанагындай бир суу болуш керек, шарт түзүп бериш керек. Канча стол болуш керек, ошого окшогон нерселердин азыр сиздер карап защищать этип атканыңыздарды мен көрбөй атам эжеке. Кечирип коесуз, бирок мен такыр көрбөй атам. А сиздин ошол жерге барып ошентип айкараган текедей болуп, зарыгып, күтүп, чоңдордун алдында жөнөкөй кызматкерлер, айрыкча медицина кызматкерлери, мугалимдер ошондой унижация этип атканын өзүңүз да көргөнүңүз жакшы. Аяка барышпайт, мен билем аны тигил. Ошол үчүн мындай мыйзамды мен көргөн эмес. Мен жогорку кеңешке деле барып жүрчүмүн, рабочий группаларына катышып жүрчүмүн, чакырышчы тигил эметип саламаттык сактоо министрлигинин тигил эмесин азыркы кылып аткан иштерин текшерели, көрөлү депчи. Далай эле эмелер менен жүргөн, Финполу менен деле жүргөн, бүт баары менен эле жүрүңүз эже тигил эметип деп эле. Анан кийин ошол жерден баласы жарым сааттай мен айттым, эртерээк келбейсиңер, алып кетпейсиңер, силер чакырган силер болдуңар. Анан кийин ошентип күттүрүп коесузбу, сиз көп болду күткөнүңүзгө. Кечетен бери күтүп атам дедим. Мен жаңы эле бирөөнү ичип кеттим эле деп бардык Атазовго. Атазов эметип мен айттым, профсоюз жоголсун деп биз илгери 1905-жылы профсоюз ал үчүн түзүлгөн эмес. Же тигил барып тиги здравница санаторий эмелерге эс алыптырабыз деп жаралган эмес. А 1905-жылы именно ошол жеке менчик шахтада иштегендер биздин эмебизди ишибизди жеңилдетип берсин, биздин эмелерибизди угуп туруп шарт түзүп берсин, тигил айлыгыбызды өз убагында төлөп турсун, укуктарыбызды коргоп турсун деп ошон үчүн профсоюз түзүлгөн да. Ооба, мен ошон үчүн айтып атам.
Булардын негизги функциясы, негизги милдети адамдардын жана эмгекчилердин укугун коргоо. Эмгек укугун. Анткени дегенде азыр мына оозуна келгенде мына тил тууганы сабап кетти, врачтанан бунусу сабап кетти деген ал иш органдардын уже милдети болот. Биздин милдет эмес. Биз ошол жетекчи менен кызматкерлердин ортосундагы мамиле, укуктарын коргоо, иштеген шарттарын сактоо, туура мыйзамга жарашуу болгон ошол эле. Жанакы тигил ата энеси менен урушабы, туугандары менен урушабы ал биздин милдет эмес. Мен аны түшүнүп атам. Эс алдыруу, курортторду кармоо, лагерь бул деген сиздердин бир 27-чи жумушуңуздар болуш керек эле да өз негизи. Ал 27 эмес, ал вообще аягында эле болуш керек. Ал илгери Совет өкмөтүндө, Совет учурунда ошол местком деп тигил правком эмес болчу, местком деп. Ошондо оздоровление деп тигил эметип, тигил эметип коюп туруп, ошол Совет өкмөтү ошол Кудай жалгап ар бир республикада эмесине шартына жараша, природно-климатический шартына жараша ошондой курортторду эметип коюптур, ачып берип коюптур. Да, ошол биздин кемчилигибиз, ошону ошол бойдон жашынакай сактап, ошону өнүктүрүп, ошону алдыга алып жашынакай эметиш керек болчу. Бирок профсоюздун милдети эмес кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо. Ал деген жетекчинин милдети. Эгерде сага жумушчу кызматкер керекпи? Ошону түзүп бер шартты. Барып эс алууга. Бирок мамлекеттик мекеме болгондо ал өкмөтүбүз уже баягы тигил да жакшы Улукбек жанакы тигил эмени кече бир эме жигит сүйлөп атат тигил бир күнү самсы жебей койсоңор ошол акчаны тигил мектепке өз каалооңор менен өз тилегиңер менен берип койсоңор деле өлүп кетпейсиңер депчи кайрылып атат да. Бизде эмне ачарчылык болуп атабы же согуш болуп атабы? Жок, балдарга тигил азыр мына балдардын эмеси көйгөйлүү маселе, балдар гана эмес, биздин медицина кызматкерлеринин иштеп аткан эмелеринде дагы ошол элибизге жашап аткан эмесине качественное оказывание медицинских услуг деген ошол шартты түзүп берген мамлекеттин эмесинде деңгээлинде башынан баштап ал чечилбей калган. Уже канча жылдан бери. Ошол жанакы ремонтуна акча бөлүнбөйт, 2 эле статья бөлүнөт. Заработная плата и отчисление соцфонд болду. Андан тышкары тигил каалаганыңарды кабинетиңде кооздоң келсе өзүң кооздоп ал. Сага жаңы инструмент керек болсо сатып ал. Халат керек болсо сатып ал. Турабы? Ал ошол жөнөкөй медицина кызматкерге эметилип, жүктөлүп калган, эметилип калган. Вот ошону сиздер коргой атпайсыздарбы? Эмне деп коргойлу? Алып чыгып атсак дегел мына сиз ойлоп атасызбы, биз эчтеке кылбай эле эметип эле. Мен көрбөй турам. Эми мынтип жазып айтпасак дегел эметип чыкпасак эле дегел ал айтылган жок дегел биз жазбайбыз, айтпайбыз дегел эметпейбиз депчи. Тынч жасабыз, анан кыйкырса эле дегел ошол иш болуп атат деген болбойт да. Азыр ошол жанакы эмне үчүн кыйкырбайсыздар? Ай не деп кыйкырабыз? Айтат баягы эле тиги Баялиева тиги чыгып алып кыйкыраттыр, өкүрүп атыптыр депчи. Десе эмне болуптур? Зато сиз жанагы өзүңүздүн эмгекчилериңизди өзүңүздүн бир мындай алганда кланыңызды коргошуңуз керек акыры. Мен кагаз түрүндө баарын коргойм. Силер баардыгыңар маданияттуу болуп алыпсыңар. Кагаз түрүндө сотторго тигил эме мыйзамсыз тигил ошентип жумуштан кетирип атасыңар. Ноондайды тигил эмеден эметип атасыңар деп. Эжеке, мен дагы бир эме суроо кандай десем бир мындай неэтичныйраак болуп калышы мүмкүн. Сиздердин азыр ушул жерде канча айлык аласыздар? Себеби наркылар айтат, биз отраслевыйда көп айлык алышат, бизде аз айлык алабыз. Биз отраслевый канча айлык берсе, биз ошону алабыз. Азыр айлык эмебизге жараша болот. Биз өзүбүз эмебиз боюнча, устав боюнча эчтеке өзүбүз чечпейбиз. Президиум деген бар. Ошол президиум менен чечилгенде азыркы күнү мен эметип дегел мен дагы ойлочумун. Бизди кекете берчи. Биздин ар бир тармак, ошол тармактын жетекчиси Совет өкмөтүнүн учурунда бул министерский должностька барабар кызмат болчу. Бирок биз ушунчалык өзүбүздүн деңгээлибизди түшүрүп койдук. Жана карапайым врачтын деңгээлине эметип калдык да, жетипчи. Анын айлыгы менен биздин айлыгыбыз эмете албайт. Биздин айлыгыбызды министрдин айлыгы менен салыштырсаңар болот. Ошондо министрдин айлыгы азыр өйдө көтөрүлүп кетиптир. Мен азыр өткөндө бир эме келиптир. Кызматкерибиз бир эмеде иштейт экен. Анестезиология реанимацияда. Анан кийин эже дейт, менин айлыгымды текшерип бере аласызбы?
ошо тиги меники бул айда чото мен тигил төмөн алып калыптырмын деди да. Төмөн алып калыптырмын тигил эметип. Анан кийин ошол эмне себептен болуп калды деп эметсем, карасам айлыгы 56 000. Бизде андай айлык жок. Азыр мына тигил башчы эмеси аклады 22 400. Аклат. Төрайымдын аклады болсо тигил 30 000. Ошол эметип. Анан кийин эми жанакы тигил ошого медицина кызматкерлеринин да проценттери кошулат да эметилип. Ошого жараша анан кийин кошулуп эметилет да. Как любой эле тармак эмети. Анан кийин ойлоп эмесине амурда канча алчу элеңер берсеңиз эмеңизди деп эсеп эметип карасам 70 000 алчу экен. Анан кийин эмесине бухгалтериясына звонить этип, ошо тигил чалып бухгалтериясына эмне себептен эметип десе, КТУбуз чоң болчу дейт. Ага мен эметем, толук макул болом. Анан ошо кишиге түшүндүрүп бердим. Өйдө жактан команда келген, азыр бизге коюлган көп мындай таасир бар, ушу жаш куракка тийишип атат. Бунун уюштуруучулары бар. Бирөөсү 5 000 доллар берген экен. Бул жерде мен эми айтпачы элем, эми айтайын. Бул жерде биздин улуу урматтуу бир айымыбыз бар. Бул Токобаева Чынара Асакеевна деген 10 жыл бою ушул кызматта ушул жерде отуруп, мен отурган орунда отуруп иш алып барган экен да. Анан ушул эжемдин бир кандайдыр бир кызганычы болуп атат да. Өтө бир кызганычы болуп, анан мен ордумду мен соттон утуп келдим. Менин ордумду бергиле. Анан мага тигили жактан бир кызмат алып бергиле. Мен иштеген бул жерде, менин ордум бериш керек деп. Анан ал киши бияка келгенге моралдык да укугу жок. Мен чынын айтайын. Мына ошол эле жана Апшыр атанын боюнча кылмыш иши козголуп. Бирок ошол эле маалда азыр сиздин дагы жана башка профилдик айрым жанагы комитеттин төрагалары айтып атат. Сиздин өзүңүздүн отурганыңызды дагы мыйзамсыз деп. Себеби жанагы совет жанагылар али бекителет депчи. Жанагы вот ошол жагы кандай болуп калат? Азыр мен сөзүмдү айына ачып коечу. Ошо менен жанагынын баары башталат дагы. Сөзүм мойнум азыр аягына чыгам деп эткенсиз дагы болду, айланып өтүп кетет экенсиз. Жанагы боюнча да пикириңиз кайсыл боюнча? Мисалы, менчиктештирип эле мунун бардыгын бар жогун жок кылбайлыбы? Себеби мамлекет эч качан жакшы менеджер болбойт да. Силер дагы мамлекеттен өткөн бюрократтар чогулуп алгансыңар өзүңүз. Эми аны моюнга алыш керек да, кечеги отурган жыйыныңар эле бюрократиянын бир чоң символу да өзүчү. Дұрыс мырза, бұл жер мындай да. Анан баягы бир чечимди кабыл алып, бир жерге бирдеме жасаш үчүн, мисалы бир ручка сатып алыш үчүн, муну советке чейин келип, булардын баардыгын баягы бюрократиялык баягы процедуралардын баардыгынан өтүш ал кыйын да. И ал нерсе баары жумуштарга тарта берет. Бул директор эч качан директор өзү мындай кандай десем, жеке баягы өзүмө дегенде өгүздөй күчүм бар деп коюшат го. Директор өзүмө деп иштебейт да. И ошон үчүн алар жалкоо болушат. И ушундай тарта бул табигый нерсе эмес да, бул баягы союздун системасы. Ошон үчүн кандайдыр бир жолун билбейм, кандай кыласыңар бул ошого макулсаңарбы өзү? Эл айтып атат. Жок, так жооп бересизби анда? Дурус мырза, жакшы суроо, бунуңузду аябай. Мен өзүмдүн жеке пикиримди айтайынчы, жеке пикиримди. Жеке пикиримди айта турган болсом, биздики бүгүнкү мына абалда светтик мамлекетпиз да. Бул профсоюз уюму, мен сиздин позицияңызды түшүндүм, буга чейин да карап аткам. Профсоюз уюму бул жападан жалгыз бир органда, бул керек. Эгерде биз ислам мамлекети болсок, мисалы Иран, Афганистан, жана араб өлкөлөрүндө болсок, аларда профсоюз жок. Анда башка кеп. Ал эми жанагы сатуу боюнча мен жеке пикирим, мен өзүм деле каршымын. Жер сатуу боюнчачы. Анткени жанагы биздин кимибизде да келгенде ата бабалар сактап келди дегенде жерибизди ошондой эле муундан муунга бул өтүш керек. Ал эми профсоюздун позициясы боюнча сиз туура айтып атасыз, жанагы менеджер ошол жагы аксап калган бул жактачы. Менеджерлик. Бул эмнеден аксап калды? Жалаң жанагындай кызмат ордун талашып келгенден. Мен иштейм, ушундай болуп келген да. Анан булар жанагынтип сатып алышып эле ылдыйкы баа менен коюп, өйдөнкү баа менен алып ушундай сактуулар болгон да. Эми бирок мен так аттарын айта албайм, анткени далилсиз туура эмес болуп калат. Биздин айрым кесиптештер далилсиз сүйлөп атпайбы, ошондой. Анан бул жерде мындай кылыш керек, Дурус мырза. Эгерде профсоюзду мындай буларды эффективдүү иштетебиз дей турган болсок, мамлекет менен биргеликте, ГЧП деп коебузбу, государственное партнерство депчи, ушундай бир эмеде иштетип алып барса болот. Биздики бүгүнкү күндө ушу карыздан баш чыкпай эле аксап атат. Кыскасы сатпаш керек. Профсоюзду жаңы форматта кылыш керек. Жаңы форматта. Профсоюз бул керек. Туура айтасыз, жана өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар деп, ал частниктер ошондо иштейт. Бул жерде деле
өстүрүп койсо болот. Объектилер боюнча айтайын, объектилер боюнча мына Ажоов төплөдү. Бул биринчи мыйзамдын айланасында иш алып баралат экенбиз да. Биздин объектилерибиздин сатылганы тетигил 93-94 жылдардан бери башталган экен. Четинен айрымдарын профсоюз уюму өзү билбейт. Өздөрү билбейт. Анткени ал замандан бери адамдар бул дүйнөдөн өтүп кеткендери бар арасында. Пенсияга чыгып 80-90го чыккандары бар. Ошол эле мына өткөндө сиздер деле жакшы айттыңыздар, ошол арасында карапайым жөнөкөй адамдар алган эмес. Өзүңүз жакшы билесиз. Бизде ар дайым ар убакта баягы эле төбөсү көрүнгөн адамдар катышып келген. Эми кайтара тургандар боюнча мыйзам чегинде азыр иштер жүрүп атат. Мыйзамдын алкагында эле. Биз мыйзам чегинде деп сүйлөгөндү жакшы көрөбүз. Мыйзам чегинде деп бардыгыбыз үч сөздү айтабыз да, бирок ошол эле учурда. Эми ал сизге суроо эмес, өзү мен жалпы эле айтып коеюн. Мисалы Кара суу базары 95-жылы менчиктештирилген. Кара суу базары менчиктештирилип аткан учурда ал Кара суу базары өзү рай потребсоюз деп коет эле. Мурда обл потребсоюз, ошол рай потребсоюздун балансында болгон. Рай потребсоюздун документтерине карасак, госдоля деп коет. Мамлекеттин үлүшү 0 болгон. Жок. Бирок азыр ага карабай. Ошол 95-жылкы мүлктү эч кандай дуарыздын эскилиги, даттануу мөөнөтүнүн өтүп кеткендиги эч нерсе каралган жок. Шарт сотко берди, шарт алды, шарт аны жана ГЧП кылды, бирөө өткөрүп берди, ал алып туруп азыр иштеп атат, плюс апасына каттатып коюптур деген сөз чыгып атат. Эмне үчүн ошол базарга келгенде мамлекет өзү кызыккан учурда ошол баягы дуарыз деген эч нерсе калбайт, алардын баардыгы эскирбейт, кайрадан жанданып чыга берет. Анан качан эле муну Мамаккаримге окшогон нерселерге келгенде анан дуарыз, мыйзам чегинде деген сөздөргө таянып калабыз. Эмне Мамаккарим силерди багып коюп атабы, мен түшүнбөйм. Профсоюз кайдасызбы? Ооба, профсоюз ушул жерде ошол кандай десем, өзүнүн позициясын эми туура мыйзам чегинде дей турган болсок, анда ошол 10 жылдан нарагын кечиришибиз керек анда. Кечириш үчүн дагы мындай кечирейин десең, директор болгон баары эле ошентип жей береби деп, анын кечиргенге дагы көзүн кыйбайт. И тем более башкалардыкы кечирилбей атса, анан кийин бир эле ушуну кечирилип кетип атса, эмнеге андай болуш керек деген дагы талаш чыгат экен. Туура, мен сизге кошулам. Ыдырыс мырза, бул албетте өкүнүчтүү нерсе. Чындыгында элдин баягы эл ишенилип берилген элдин, мындайча айтканда, элдин ичинде болгондо баягы профсоюздун уюму бар, мамлекет да, жалпысында мамлекеттин ичинде. Демек биз ар бирибиз ой жүгүртүүбүз мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүшүбүз керек да. Туура, эгерде болсо кайтарып алышыбыз керек. Мен сиздердин жоопкерчилигиңиздерди алып калайын, убадаңыздарды алып калайын деген ойдомун да. Себеби мен ар кандай жетекчиге киргенде алар адатта мындай биз жакшы иштеп атабыз, биз жакшыбыз деп айтышат. Мен ошол макул, эми ар ким жакшыбыз деп мактай берет өзүн. Бирок эртең кандай десем, убадаңыздарды алгым келет да, сиздердин тушуңуздарда жер сатылабы, сатылбайбы? Кудайым өзү сактасын, аралашпайбыз, аралашпаганга аракет кылабыз. 10 жылдан ашык, 10 жылдан мурунку мүлктөр боюнча күрөшөбүз деп атасыңар. Билбейм эми канчалык ишке ашырасыңар, бирок 10 жылдан берки мүлктөрдүн бардыгы кайтарылабы, кайтарылбайбы? Ошону кайтарып алганга бардык күч аракетибизди жасайбыз. Анан мен ачык эле мыйзам жол берет да, азыр 10 жылдан 10 жылга чейинки аралыкта сатылган, акыркы 10 жылдын ичинде сатылган мүлктөрдү кайтарып алганга толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ал кылмыштын мөөнөтү эскирбейт, башка болбойт. Ошолор кайтарылабы, кайтарылбайбы? Эми аны сот чечет да. Бирок биз өзүбүз тараптан бардык күчүбүздү жасайбыз. Аягына чейин күрөшөбүз. Силердин тушуңарда жер, пансионат, ушундай мүлктөр сатылабы, сатылбайбы? Жок, биз сатпайбыз. Бүгүнкү күндө мен мына эч кандай предлог менен жок, сатылбайт. Азыр мындай да, азыр колуңарда мүлк бар, ошонун дагы салыгын төлөбөй атасың, келгенсиңер да мындай алганда. Ал деген сөз өзү болбогон салыгы, өзүчө жер салыгы, соцфонд деген эми болбогон салык. Бирок эл өнүгүп атат да. Жеке сектор өнүгүп атат. Силер өнүкпөй атасыңар. Мындан уялыш керек да, бир эле жерде турасыңар. Пляжыңар бар, жанагы мисалы Чолпонтан айта турган болсок, ушу Ысык көлдү айта турган болсок. То есть жериңер турат, жериңер кичинекей эмес, кенен бардыгы. Анан ошол жерлер кантип элдин бардыгына пайда берет, силерге эле пайда бербей калат. Демек бул жерде же уруулук болуп атат, же бирдеме деген сөз, же кайдыгерлик болуп атат. Эми ошол нерсе азыр силердин азыркы кирешеңер менен
Дагы 1 жылдан кийинки кирешеңерде эмки жылкы ушул сезондун бүткөн маалдагы киреше канча пайызга көтөрүлөт? Мен сизден мындай убада алгым келет да. Канча пайызга көтөрөсүңөр? План болуш керек го дейм да, видение болуш керек да. Видение, пландарга ыдырысыбыз бир уруксат болсо мен могу бир тактага чийип эме кылайм, ушуну жакшы түшүнүп болот да. Деп токтосо, мисалы бул мындай да. Мен атайын эме кылдым. Бирок мен конкреттүү бир прогнозду көргүм келет. Ооба, мисалы үчүн ыдырысыбыз айтып коелу. Мынабул 24 га деп коелу, эс алуу үй жай деп коелу. Алатоо. Алатоо, мисалы үчүн. Жай мезгили. Эгерде биз кирешени жакшы таап, өзүбүзгө ала турган болсок, мисалы үчүн, албетте бизге могул жерден жанагы хозрасчёты деп коет эмеспи? Хозрасчёт деп. Мисалы бул жерде ар кандай субъектлер. Ошолор менен келишим түзүп, жана тыштан келген элдерден келген акчаны буярга кирештесек, бул жерге. Ошол бизге негизи пайдалуураак да. Пайдалуураак. Ошондо жана сиз айтып аткан нерседен биз тез чыгабыз. Ал эми бул жердин мисалы жалпы эмесми коечный фонд деп коебуз, номерной фонд деп коебуз, 1000 орундук. Анан ушул мезгилде мисалы үчүн июнь менен июль жана август айларында бизге жолдомодо жанагы эме фонд деп атпайсызбы? Фонд оздоровления трудящихся, эмгекчилердин ден соолугуна. Бул профсоюздун мойнуна жүктөлгөн да бүгүнкү күндө. Ошол жерден акча бияка которулуп келет. Өзгөчө июль айы менен жана биз киреше тапкан мезгилде август айында бул жердин баардыгы толот. Толот дагы бул жерден бизге жана киреше тармагы көп көргөзүлгөн эмес. Ал жерде кайсыл? Мен жанагы айтып берген айлык маянасына, светке, сууга, то есть өзүн гана камсыздайт, анан текущий ремонт деп коет эмеспи? Лампочкасы күйүп кетет, точкасы эме болуп калат. Ушул эле нерселер гана көргөзүлгөн да, а санатория көбүнчө могул биз айтып аткан хозрасчёт. Ушул нерсеге жашаш керек. Ушул нерселерге келип такалып калып атат да. Мен бир мисал айтып берейин, быйыл Алатоо эс алуу үйүнүн жайы былтыркы 2 карызды койду. Жанагы мен Нарымбек Абдыкадырович деп атпаймынбы, ошо жумуштан алгандын бирден бир себеби 7 миллиону 8 миллион акчага чейин болуп кеткен карызы. 2 жылдык. Азыр 1 мүнөт ушул жерден токтогуп коелу. Сиздердеги жолдомонун баасын кече 28 000 дедиңиздерби, орточо баасы? Жок, бул объектинин орточо баасы бир 20 канча миң дедиңиздер. 25-26 миң тегереги, 32 миң, 35 миңдин тегереги. Ооба, ошонун баардыгын алып келгенде арзаныраак бар экен, кымбатыраак бар экен. Ошонун баарын теңдеп келгенде орточо баасы чыгат да. Орточо баасы ошо бир 22 миң деп коелу. 22 миңде адам канча күн, 10 күн эс алабы же 20 күн эс алабы? Ошонун орточо күнү канча? 15 күн деп коелу. Негизи ден соолугун чыңдоо боюнча адамдар 20 күн эс алыш керек экен да. Негизи илгери ошондой. Бирок азыр 2 адам болуп барышат. Ооба, 10 күн, көбүнчө 10 күн коймак. 10 күн деп коелу, ошол 10 күндүн ичинде же ошол өзүнүн кагазында жазылганда 20 күн деп коелу. 20 күндө күнүгө 1000 сомдук, 1,5 миң сомдук тамак жешеби? 1200 сом. Жок, тамактын баасы биздики ал жерде тамактан башка эме чыгым аз эле да, өзү светке кеткен, жайындасы жылуулук колдонулбайт дегендей. Тамак ашты бышырууга кетет, андан башка муздатууга кетет бир аз, андан башка кетпейт да. Демек ошол бир жолдомонун жолдомо алып келген адамдын, ооба, ошонун берилген көрсөтүлгөн тейлөөнүн себестоимости канча деген келет да. Себестоимосттон кийин анан развитияга чыгасыздар да. Ооба, туура. И ошондо себестоимост азыр бир 15 миң болсун, ошондо дагы 6-7 миң бул пансионат пайда көрүш керек да. Наркы сиз хозрасчёт менен өзүнүн жолу менен келген жакшы, абдан жакшы суроо бердиңиз. Ушул жерден абдан ошол жерде 10% деп илгери 10% деп ошол ар бир жолдомого эме көрүп коюлган экен да. Кирешечи. Ошону эсептөө палатасы келип туруп, былтыр келип туруп текшерип туруп, ушуну жокко чыгарттырды. Силер нарушение менен иштеп келгенсиңер депчү. Ошонун баарын расходко керек. Ушунун баары деген туура эмес эсептегенсиңер деп ушуну нарушенияга чыгарды да. Пайда көрбөшүңөр керек, биякта пайда жок дейт. Бүт баардыгы калькуляция сизге кызык болсо, биз ошол калькуляцияны сизге чыгарып берелик дагы, ушул жерден көрсөңүздөр болот. Баардык кандай түзүлгөн. Макул, анда жакшы экен. Ал ошону менен өзү болот экен деп коелу. Анда ошол текущий гана расходторун өзүн жабат да. Негизи өзүн жабат. Өзүн ошо сезонду гана жабабы же жылды жабабы?
айлыктарды бул ала тоо эс алуу жайы сезон эле иштейт, 2 ай иштейт. мен аны түшүнүп атам. А бирок ал жердеги иштеген кызматкерлер жыл бою иштейт да. Бардыгы жыл бою иштебейт. Мисалы ала тоону 2 ай иштеттик. Айрым жумушчулардын кетет дагы, бул жерде директору, башкы бухгалтери, анан кароолчулары бир канча, бир 4-5 адам жыл жаз келгенге чейин, кийинки айга чейин булар кыш бою иштеп чыгышат. То есть мынау эме бир жолдомонун баасы, жолдомолордун баасы. Ошол жанагы жыл бойку штаттын бардыгын жабабы, чыгымдын бардыгын? Негизи жабыш керек. Жабыш керек, туура айтасыз. Ошонун баары мына уруш ошактан чыкты да. Жанагы кас болдук бозо сүзгөндө деп айтып атпайсызбы? Ошондон болду да. Ошонун баары экономикалык багыт эсептелинген да. Анан бул эмнеден кетип калууда? Ошондо мен айтайын дегеним, наркы сиздерден келе турган акча бар эмеспи жанагы? Өз-өзүнчө келген адамдарда. Жеке адамдардан. И ал толугу менен развитияга келиш керек да, туурабы? Ооба, туура. И ошол мына эми мен ушул сөзүмдү айтайын дегеним мына былтыркы биз отчетунда карап көрсөк, 22-жылы биз 55 миллион деп ала тоого айтып атпайсызбы? Былтыр 55 миллион которулуп атат да. Бул өтө чоң акча. Билесиз да. Ушул акчанын дайыны жок, мунунун бири дагы төлөнгөн жок да. Ырышундан чыкты дагы, анан бул тармакка хозрасчетко болгону 78 путевка менен эле частный адам иштеди деп берип атпайбы отчетунда. Биз ошого жарылып кеттик да. Мына уруш жерден чыкты да. Анан бул баарына барып атпайбы азыр магачы? Бүт баардыгы. Мына уруш ушундан чыкты. 78 адамды көргөзүп атат. А былтыр өзү биздин данный боюнча, баягы эсептеп милуу боюнча 1600 адамга чейин эс алып атат. Бул эмнени түшүндүрүп атат? Демек, 1000 адамды биз жабдысак 600 адамды бизге мынабул фоттон бөлүнгөн акчага 600 адамды эс алдыртып атат. 600 адамдын акчасы сизге мен кошулам, ошол мен дагы мага да ошол болду. 600 адамдын акчасы кассага түшүш керек болчу. Мына жок ушул акча. Мына уруш каяктан чыкты, тагатаңдын башы болуп ушул болуп атат да. Ушул себептен Ыдырыс мырза биз өнүк албай жаткан мына ушундан болду. 600 адамдын орточо баасы канча болот эми ошондо? 16.000 сомдон эсептеп коелучу, мындай эле. 9,5 миллион сом. Бирок 9,5 миллион бул көп акча эмес да. Ал жерде көп нерсени өзгөртүрө албайт да. Жок дегенде катыштерди жасасак болот, туалетин, суусун киргизсек болот, муну салыкты жапсак болот дегендей да. 55 миллионду азыр бөлөбүз эмеге? Орточо канча адамга бердиңиздер? Ушу 55 миллион сомдук эме жолдомо канча адамга берилди? Так, бул данный менде жок, бул экономикалык жактан алыш керек да, өйдө болот. Бизде атайын 22 миң сомдон деп кое берейин. Ошондо эмеге чыгат да эми. Азыр 55 миллионду бөлөбүз 22 миңге. То есть мен дагы кадашып кеттим. 55 миллионду бөлөбүз 22 миң сомго. 2,5 миң адамга берилиптир да. Жолдомо. Эми Ыдырыс мырза, мен сизге маалымат ретинде дагы айтайын, ушул өнүкпөй жатасыңар, эмнеге деп силер жакшы суроону коюп атпайсыңар. Болгону эле жетекчиден эле болуп атат. Ыдырыс мырза. Азыркы жетекчилерди макул алмаштырыпсыз, жакшы экен. Эртең мен келип туруп дагы 1 жылдан кийин келип, сизден кандай результатты ала алам? Сиз мага мактанып айтып бере аласызбы? Мынанча процентке өстүк. Киреше мынча болду. Эч нерсе сатылган жок. Мынанча коттедж курдук, мынча квадрат метр. Деп айта аласызбы? Мага ошол керек мага. Ыдырыс мырза, эгерде иштеп турсак, кыргыз болгондо Кудайдан аманчылык, жакшылык болуп, мекенибиздин ынтымак, тынччылык болуп биз иштеп турсак, мен сизге ошол эме кылган нерсени айтып бере алам. Канча пайызга өскөнүн. Бир эле минусун айтып коеюн, сизге дагы бир түшүнүктүү болот. Ойлоп көрүңүз, быйыл биз 10 миллион сом акчаны быйылкы жанагы мурдакы жетекчиден калган карызды жаап атабыз. Эми ойлоп көрүңүз, ушул алкынын карызы жок болуп, ошол жер 0 болуп турса, ушул ала тоо мондай акча менен 0го чыгыш керек болчу да, мисал үчүн. Мол 10 миллион акчаны бул жерге сала турган болсо, чоң болбосо дагы бир топ жерин жасап коет элек да. Эгерде чарбачылык менен, көздүүлүк менен иштей турган болсо, ал карыз эмес, силердин проблемаңар, негизги проблемаңар карыз эмес, негизги проблемаңар мындай сервис болуп калыш керек да, мындай. Мен ушуну айтайын дедим. Мына өткөндө Ажоовуз жакшы айтты, биз барганда биздин материалда технический базабыз слабый болуп атат. Албетте, ошол алсыз болуп атканына байланыштуу бизге киши да кирбейт да, келсе дагы арзан бага келет. Ал эми биз люксовый жанагындай заманбаптарды жасай турган болсок, албетте киреше көп келет. А мен кирешеге чыгыш үчүн өзүңүз жакшы билесиз да, а дегенде бул карызды кутулушум керек.
Жанагындай эле Бигелдиева Сакина эжеси айтпайбы, профсоюзда андай адамдар көп келип атат. Бүгүнкү күндө бийлигибиз баягы мамлекетте туруктуулук өнүгүү акырындан келип атпайбы? Уже ишеним артышып, айткандай эле мындай деп келип атышат да. Мисалы, Эшмат келет. Мынау биздин объектибизге кызыкты Чолпон атага. Ал айтып атат. Келгиле урматтуулар. Мынау жалпы силердики 18 гектар экен Чолпон атага. Момдайдан тепе-тең бөлөлүү дейт. Тепе-тең бөлөлүү. Демек, силер бизге жартысын 49 жыл насовсем дегендей кылып атат. Бересиңер. Мынау силерге 9 гектар жерине мындайча айтканда 5-звездочный 4 жылдыздуу сонун кылып силер каалагандай салып бересиз, бирок жарты жериңер биздики болот дейт. Эми аны инвестордун сатуу менен барабар. Сатуу менен барабар. Эми ал инвестордун көз карашы боюнча ал өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Аныкы туура. Бирок биз ага макул болбой көп нерселер кармалып турат. Азыр өткөндө Акылбек Үсөнбекович премьер-министрибиз айтты, ошо чогулушта ажообуз баягы аябай катуусын пикирин айтканда профсоюзга. Сиздер азыр бизде дорожная карта дебейди, жол картасын түзүп, өкмөт менен биргелип, алар мына текшерүүлөрдү жүргүзүп атат. Текшерүүнүн жыйынтыгы чыккандан кийин бир сунуш берет окшойт. Ошондо мен ойлоп койдум, ГЧП же болбосо биз ушул профсоюздун жанагы иштетилбей калган объектилерин көп жылга ижарага алат окшойт да мамлекет. Ижарага алып өздөрү тургузуп, анан кийин ошондон түшкөн кирешеден профсоюзга берип эле нуждаңарды мындай бияктагы эмеңерди инфраструктураны өнүктүрүү деп колго алабыз дебеди. Ажообуз айтпады. Эми мындан кийин колго алабыз деди. Силерде ошончо потенциал жатат, андан салык түшүш керек, киреше түшүш керек. Бирок бүгүнкү күндө биз далай аракет кылып бир топ каршы жаап койдук. Эми ал милдетиңер. Ооба. Рахмат. Кыргыз жакшы. Туугандар, мен азыр мынау Кыргызстан профсоюз федерациясынын имаратында жүрөмүн. Бул имарат аябай лабиринт сыяктуу экен, аябай мындай. Анан ушунун ичинен азыр мынау Элдияр Карачалов мырза менен тааныштым. Бул киши жанагы тармактык профсоюздун төрагасы экен. То есть куруучулар боюнча. Ооба. Ошолор боюнча айтып берсеңиз, азыр мынау президент айтып чыкты. Ага чейин мен дагы бир четин жанагынтип ошол желинип кеткен мүлктөр боюнча бир четин чуккандай болдум. Ага чейин жанагы жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов дагы ушул айтып атат да. Ушул нерселер чынбы, жалганбы? Же биз адашып атабызбы? Бул нерселердин көбү чын да. То есть профсоюзда мүлктөр урдалган, жеңичинен сатылган, мыйзамсыз сатылган. Андай фактылар көп. Андай фактылар көп экен. Ошол президент айтып аткан 284 мүлктүн ичинен 134-ü мыйзамсыз сатылып кеткен деген сөз. Ушулерден мен акыйкат жетейин деп аракет кылып атам, бирок акыйкатына жете элекмин. Документти окуй элекмин, ошон үчүн так айта албайм. Бирок билгеним бар. Сиз билген боюнча канча? Билгеним боюнча санын айта албайм, бирок мен билгенимен профсоюз билбей же профсоюз билип туруп алдырып жүргөн бир топ мүлк бар экен. Анын ичинен алыс кетип айтып келип аткан, айтып кетем, бул жерде бизде Фрунзе Лагненко көчөсүндө ДФСО деп турат. Профсоюздардын ден соолук чындоомочу департаменти барлыгы багында. Ошонун Лецкий деген бир киши өзүнө менчик кылып ошол имаратты алган. Ал имаратты көрүп кетсеңиздер болот. Каргачева Рошо деп коебуз. Ал жерде 2 гектардай жер бар деп жатышат. Ал жерде өзүнө менчиктештирип алган. Федерациянын көз алдында туруп, соттошуп туруп, жеке менчикке чыгарылган. Федерация эч нерсе кылбай оозун ачып калып калган. Ушундай бир топ факттар бар. Кайсы жылдар болгон булар? Бул акыркы бир 3-4 жылдын ичинде болсо керек. Акыркы соту бир 3 жыл мурун бүткөн деген деп берет да. Бирок профсоюздун мүлкү сатууга жатпайт деген мыйзам турат да. Турат. Анан демек азыр Оштогу мүлктү айтып атышат, даттануу мөөнөтү эскирип калыптыр деп. Мунуга 2 жыл эле боло турган болсо, демек даттануу мөөнөтү эскирилек да. Жогорку сотто утулуп калдык деген маселе болот, бирок азыр жакшы болду. Ажообуз жарандай кайрылуу кылгандан кийин, текшерүү башталгандан кийин жаңы жагдай менен бул маселенин баары каралат деген ниетим бар. Бул нерседе бир топ жылдан бери жарыя кылып жаткан, мурдагы жылда атайын пресс-конференция кылып, YouTube'дан чыгып суранган болчумун. Туугандар, мораторий кылайлы, Кыргызстан боюнча жалпы делегаттар келесиңер, съездден ушуну беките алайлы. Профсоюздун мүлкү сатылбасын, биринчи иреттеп туруп, калганын изилдеп тактайлы. Профсоюздун жыл сайын федерациянын ревизиялык комиссиядан тышкары аудитти жүргүзөлү. Не дегенде ыктыярдуу аудитке кайрылбасак, кантип кайда кеткенин мен ошол жерде совет мүчөсү болуп туруп, 2020 жылда шайландым. Билбейм. Ошондуктан ачык айкындыкка чыкпасак болбойт. Сиз коюп жаткан маселе боюнча туп-тура коюп жатасыз. Ошол күнү тилекке каршы бир акылга сыйбай турган нерсе болгондо мен Facebook'тан жазып
айткан болчумун, сизден кечирим сурагам, дагы кечирим сурайм. Себеби мен дагы профсоюздун бир лидери катары моралдык жоопкерчилик мойнума алыш керекмин. Себеби айтып жүрүп, кыйкырып жүрүп колуман келген жок, бирок кээ бир нерсе колуман келди. Эгерде достук мейманканасын убагында мен кыйкырып чыкпасам 20 миллионго сатылып кетмек. Чолпон ата эс алуу үйү сатылып кетмек. Бир топ ушундай маселелер боюнча айтып жүрүп алып калдым, бирок бул кичинекей эле жумуш болду да. Ошондуктан сиз көтөрүп жаткан маселе туура, жооркеш көтөрүп жаткан маселе туура, президент көтөрүп жаткан маселе туура, бирок ак менен караны бөлүп алып туруп, ирети менен чечиш керек болот да. Алып келип туруп, баарыбызды бокочого салып туруп, жесек да, жебесек да ушундай бир эме болуп калдык да, каршы болуп калдык. Мен ачык айта алам, мен дагы бул жерде бир топ төрага бар, таза кийиндеп келген, иштеп аракет кылып келип атат. Бирок тилекке каршы акыркы 3 жыл катарынан улам текшерип отуруп, баягы толук кандуу иштенген мүмкүнчүлүк аз. Жок. Азыр ошондо эмнени айтмакчысыз мага? Сизге айтарым дедим, кече айтып кеттим, дагы айтам. Мага кээ бир санаториялардын директору чыгып ооздек айтып атат. Элжар мырза, дайым акыйкатты айтып жүрөсүз. Азыр биз арыз бере албайбыз, видео кайрылып албайбыз, бирок эмгекчилердин чыңдоо боюнча фондунан 550 миллион сом түшкөн. Ошол акча санаторий эс алуу үйүнө бөлүнгөн сайын 10%ын Тумаков Улан, Кыргыз туризмдин жетекчиси Кызаев жана башка кеңештин мүчөлөрү талап кылып жатат деп, акчаны алып атат деп алар жарыя кылып атат мага. То есть доляга отуруп алган. Анан Чолпон ата эс алуу үйүнүн директору, сизге видеосун жөнөттүм, Сакина айым жаны кейип кайрылып атат. Мен буларга Тумаковго $10,000 бердим. Ушул эс алуу үйүн жандандырып алайын деп коррупциялык жолго бардым, бердим деп атат. Аягында бизге жанагы бөлүнгөн акчаны эч нерсе бербей, бизди сазга батырып, кайра карыз кылып атат, мойнуна албай жатат деп жатат. Ага чейин Ала Тоо эс алуу үйүнүн директору атын унутуп атам, УКМКга, прокуратурага кайрылган, Тумаков менден 340 миң сом алган, жана башка акча опузулаган деп. Ал боюнча реакция жок. Кыргызстан Профессор Федерациясынын кеңештин мүчөлөрүнө кайрылган, тилекке каршы реакция жок. Бул жерден келип бир 40 киши алып келип, ошо эс алуу үйүнүн кызматкерлери кичинекей акция өткөрүшкөн. Мен чыгып киргизейин деп аракет кылдым, киргизе албай калдым аларды. Бир аз сүйлөшүп, буларды камайт деп корутуп башташып менен кетирип жиберди. Турган Улан Тумаковдун мыйзамсыз. Неге? Буга да бир топ далилдер бар. Не дегенде, убактылуу келген, мөөнөтү 6 айдан ашпаш керек болчу. Ичиндеги кызматкерлерди ылчылып баштаганда алар мамлекеттик эмгек инспекторлорго башка кайрылып кеткенде, ал жактан кат келген. Бул Тумаков Улан мыйзамсыз отурат деп маселе болгон. Бул жигит мисалы мыйзамда отуруш үчүн атайын шайлоо процедурасы бар, бекитүү процедурасы бар. Анан Кыргызстан Профессор Федерациясынын кеңеши аягында бекитип отурулуш керек. Ал процедураны өтпөй 1 жыл 3 ай, 1 жыл 3 айдан бери отурат да. Кызаев боюнча чуу дегенде эле эрге кыйшык отурду бул. Аксакалыбыз 2022 жылы апрель айында Кызаев бул төрага? Бул төрага. Аксакал киши 71-72 жыл калды. 2022 жылы апрель айында съезд болот. Съездин астында келе турган делегаттардын көпчүлүгүн коркутуп, үркүтүп, жерлерден жана бул жактан бизди резиденцияга алып барат. Резиденцияны студенттерде кылып, телефондордун баарын алдырып, бир топ министрлер отуруп, администрациянын жооптуу кызматкерлери отуруп, ага чейин биздин төраларды коркутуп, анан жарыя кылышат. Эгерде бул аксакал шайланбаса, Кыргызстанда профессорлордун баарын жоябыз, өз калагандай кылабыз. Эгерде бул аксакал отура турган болсо, иштешебиз деп жарыя кылат. Анан бир топ төрага ошого ишенип, ынанып, мейли анда ызчуу болбосун деп токтошот. Ага чейинки 9 талапкер баардыгы кээ бири кызмат алат, анын расмийда далили бар, кээ бири каражат алат, бирок аны далилдеп бере албайм. Баары кетип калат, жалгыз мен аягына чейин барам, талапкер болуп. Анан резиденциядан ошол жерден кыйнап кыстап, мыйзамды бузуп өткөрүштү. Бирок профсоюз ынтымагы үчүн профсоюз ыдырап кетпесин деп мен жарыя кылгам. Мен сотко бербейм, эч жакка бербейм. Бирок бул аксакал да бизди 3 жыл уктатат деп, мен биздин ошол жерде делегаттордон кечирим сурайм. Мен адашып отурум, 3 жыл уктата жакшы болмок. Зыяны аябай тиип жатат, профсоюзга дагы айтып берем. Ошентип профсоюзду ыдыратып кетти да. Отургандан бери депутаттык комиссия мына кече Шайлооков мырза айтты. Ошол аксакалдар биз менен бир түз отуруп кеңешкен жок. Бир топ маселени буга чейин чечип алда жасак болот эле го деп.
Бул канча убакыттан бери отурат ошондо? Федерацияда 2022 жылдын апрель айынан бери отурат. Ага чейин мамлекеттик кызматкерлер профсоюзуна төрага алып келген бир 6-7 жыл мурун. Биз угуп жүргөн болчук, 2 кылмыш иши бар деп. Профсоюздан 2,5 миллион сом хищение боюнча кылмыш иши ачылган болчу. Арыков Ринат деген байке милицияга айрылып, жана пресс-конференция кылып жүргөн. Кийин унчукпай калды. Экинчиси шайланып жатканда документтерин бурмалап жазалаган деген иш козголгон. Бирок анысы эмне болгонун биз дагы билбейбиз. Эми бизде саякат мейманканасы бар. Ал жерге сиз дагы биз дагы мамлекеттик органдар да кире албайт. Кытайлыктар отурат. Саякат мейманканасы 5000 метр чарчы курулуш аянты бар. Малдыбай көчөсүндө. Канасы бул эмеси 5000 квадрат чарчы метр, а? 5000 чарчы метр. Анан бул 2007-жылдан бери иттей арзан болуп $1,500 колдонуп келип жүрүшүптүр. Арендасы. Ижарасы $1,500. Айнабы же жылнабы? $1,500 документ чыгып жүрдүлөр. Айнабы? Айнабыз керек, айна. Айна 1500 боло турган болсо, азыр 150 миң сом деп коелу, 140 миң сом акча экен да. 5000 квадрат метр. Ижарасы. Балки эстейсиз, десеңиз. Билбейм, азыр мен ушул жерден эсептеп берейин азыр. Та 5000 азыр эмени баштап мына $1,500 $1,500 азыр мындай кылабыз. 1500'dü көйтөбүз азыр 88 эмеге 88-20га көйтөлү азыркы курс боюнча 132 миң сом экен. Эми мына ушул 132 миң сомду биз мына 5000 чарчы метрге бөлөбүз. 5000ге. Так, 5000 чарчы метрди бөлөбүз. Канча дедим? 132 миңди 5000ге. 26 сом 40 тыйын болот экен. Ооба, 26 сом 40 тыйын болот ооба. 26 сом болуп атат. 26 сомду кайрадан долларга өткөрөбүз эми. 26-ны көйтөбүз. 26-ны бөлөбүз 88-20га. 0,29 $30 да жетпей атат. Азыр кеминде $10 болуш керек. Азыр эмеде мына Бишкектин борборунда жайгашкан имараттардын чарчы метринин ижара акысы $15 $20 чейин болуп атат. Ал энди эң арзаны $10. Эң арзаны $10 болсун. $10 боло турганда дагы айына $50 миң бериш керек болот. Тура. Алар $1,5 миң берип атат. Эмне үчүн андай берип атат? Себеби алардын көпчүлүгү менин оюмча, менин шегим бар. Алар $1,5 миңди бул жакта кагазга түшүрүп, кассага түшүрүп, андан тышкары дагы бир жок эле дегенде айына $5 миң, $6 миң же $10 миң чөнтөккө салып атышат деген. Саякат боюнча да биз айтып жүрүп, азыр эмне болду? Иш козголуп, аягында ушул Тумаков деген жигит комиссиянын жыйынында жарыя кылды. Улуттук коопсуздук комитетинин башкармалыгынын жетекчиси атын жана башкарманы билбейт экен. $10 миң бересиңер деп айтты. $10 миң беребиз деп кеңештин жыйынында $10 миң өткөрүп коюшту ЗФК. То есть улуттук коопсуздук кызматынын чиновниги бул жердеги баа саясатына эмне үчүн аралашат? Иш козгогон экен алар. Жок, козгосо. Анан кеминде мен ошол жерден атайын айтып, өзүмдүн каршы пикиримди белдирип калдырып кеткен. Федерацияда кийин каршы иш сапарлым, каршы пикиримди жазып кеткен болчумун. Бул эң арзан дегенде $50 миң кем болбош керек. Жана жарыя кылып аукцион аркылуу бергиле. Анан эмнеге мурда колдонуп жүргөн, ушу ипбекер колдонуп жүргөн кишилер кайра келип, кайра ошо $10 миң отурабыз керек деп маселе койгон, тилекке каршы ал маселе чечилген жок. Ушундай нерселер тилекке каршы көп болуп кетти. Анан айтып жүрдүк. Эң жаны кейип биздики ызырланганыбыз маселе эмне болуп калды? Жогорку кеңештен, мисалы сиз тараптан, ажабыз тараптан айтты. 29 жегич ушундай кылып атат деп. Анан жебесең, ичпесең, айтып жүрсөң, мен кантип ушундай болом деп, менде дагы төралар бар, Кызаевка айткан, чыгыңыз, пресс-конференция бериңиз. Мына мен кошуп, биз жедик элек, мына. Булар жеген эмес деп. Жөө бизге бериле, биз айтайлы деп, ошо мен орто тааш болуп жүрөбүз. Шүгүр көтөрүлүп калды, азыр дагы бир топ текшерилип атат.
Кудайым буюрса Кыргызстан профессор федерациясынын тазалануу болот деген ниетим бар да. Мен да өзүм салымды кошом. То есть баягы сиз президент айтып аткан 29 адамдын катарында дөңүнөн айтылып калдыңыздар, бирок сиз өзүңүздү ал тизмеге кошпойсуз. Себеби жеген эмесмин деп атасыз да. Сиздер эмне үчүн керексиздер? Анда ошондон баштайын. Биз эмне үчүн керекпиз? Мисалы, Ыдырыс мырза, өз укугуңду билиш чындап келгенде кыйын, жана коргош жалгыз өтө кыйын болот да. Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси талаш тартыш аркылуу каралып чыккан атайын. Өзүм автормун, жана адвокаттын жобу. Бул жерде эмгек кодексинде ар бир берененин талаш тартыш жараткан берене боюнча далилдеп жазып бергенбиз, жана соттук практикага таянып жардам бергенбиз. Анан бизде мындай түшүнүк бар, соттор акыйкатсыз акча берсе автордун беримине карачы алып келди. Ончак китептерим бар дагы. Анан биз эмне айтабыз? Соттор акыйкатсыз чечим кабыл алат деп. Бирок акыркы 2014-18 жылга чейин 5 жылдык соттук практиканы бүт анализдеп чыктык. 82% соттук чечимдер кызматкерге болуптур. Бул эмне көрсөтөт? Ушундай системанын ичинде дагы кызматкерлердин укугун коргоого мүмкүнчүлүк бар дегенди билдирет. Анан мындай да бир топ китептер бар, көрсөтөм. Арыздын жазган үлгүлөрүнөн бери ушундай учурда кандай болот? Мисалы бул медайым айтып атпайбы, ооруп калдым деп. Бул профессионалдык оору деп коет, профессиональный заболевание деп коет. Бул боюнча атайын комиссия түзүлүп, тергөө жүргүзүлүп, профсоюздун мүчөлөрү катышып, анан актын один түзүлөт. Оорусуна жараша мекеме жооп берет, майыптуулук алып калса 3-группада, 2-группада, 1-группада деген маселе бар. 5 жыл, 8 жыл, 20 жылга чейин айлык майнаны төлөп берет. Ошондой маселелер бар да. Эгерде ушу мекеменин күнөөлүү болуп, ушул ооруга чалдыгып калса. Тилекке каршы билим жок, маалымат жок. Жыл сайын Кыргызстандын областтарын 2 жолго кыдырып чыгам дешимизда. Азыр бул жактан да Telegram каналынан көрсөм, эмгек кербен деп ар кайсы курулуш эмес, башка профессионалдын өкүлдөрүн чакырып алып, келе туугандар үйрөнгүлө, окугула, мына бул китепти алгыла, дагы 10 чакты китептер бар, мына буну алып көрсөтүп үйрөтүп айтып жүрөм. Митинг боюнча, мисалы мына бул Токмак шаарында жүрөбүз биз. Азыр эме кыска эметкен, чоңойдон көрсөтөм. Интерглас деген айнек чыгарган завод бар. Биздики курулуш жана курулуш жай профсоюзу да. Ошол жерде кызматкерлер жарым жыл айлык майнасын албай жүргөн. Ага чейин биз 2-3 жыл жардам бергенбиз, бирок профсоюзга кирбей койгон. Элдер капа болбой бизге жардам бердиң, бирок биз жумуш берсең, коркобуз, профсоюзга кирбейбиз деп койгон. Бирок көйгөй болсо айтып турайлы деген. Анан айла жок, макул, көйгөй болсо айткыла. Бага ниет менен балким бир күнү профсоюз түзүп калабыз деп. Ал жерде 1,5 миң кызматкер бар. Айтып, элдер жардам берип койчу деп, мына бул 27 январь 2022 жыл экен. Жанда бөлөк заводдордо биздин профсоюздун мүчөлөрү бар, анча-мынча активибиз бар. Бир 70 кишини чыгарып, ошол жерден митинг өткөрдүк. Урмат Самаев мэр келди, тоскоолдукка аракет кылды, аягында түшүндүк, кичине ыз жол. Бирок эмне болду? Эртеси күнү бизге кызматкерлер чалды, болду элдер келбей эле койгула, бизге айлык майнаны төлөп баштады, 500 сомго көтөрдү деди. Аны статистикалык данный менен далилдеп койсо. Ушинтип иштерге чыгып жүрөбүз. Жана 2019-дан баштап эмне болду? Мени канайсам 2022 жылдагы укук коргонгондор ар ким чакырып тарбиялашып аракет кылып жүрдү. 21-де аракет кылды. Эмнеге? Себеби сиз элдер мырза көп митинг кылат экенсиз. Акыркы 2 жылдын ичинде 96 митинг кылып турсап, мага астына коюп коюшту. Анан мен бирок алга мен айла жок чыктым, дагы чейинки механизмдер бар көрсөттүм. Туугандар ушундай федералдык конвенцияга дал келбейт, мына конституцияга дал келбейт деп эки бир нерсени көрсөттүм. Далилдеп аттым, айтып аттым. Жаным күйгөндө айла жок чыгып аттым. Мына эшиктин алдына чыгып аттым, тиги жерге чыгып аттым. Соромай Жээнбековке тиги жерин кол булгадык, плакат тартып алып, бизди кабыл алып коюңуз деп. Тилекке каршы кабыл алган жок. Азыркы жок Саты Жапаровго дагы ушу 1,5 жылда 5 жолу кат жазды. Мени кабыл алып коюңуз, профсоюзда ушундай кырдаал болуп жатат. Тиешелүү органдарга кайрылсам, жыйынтык болуп өткөн, кайра өзүм кыйналып калат экенсиң деп, ошо менен унчукпай эле улам кат жазып күтүп жүргөн болчумун. Анан аягында келип жыргаландан маселени койду, эми бага жылышпоо ниет бар. Макул, мен сиздерди жоюшка деле көп мындай күөрман эмесмин. Бирок маселе мындай, сиздердин колуңуздарда турган жанагы пансионат, лагерлерди алыш керек деп эсептейм. Эмне үчүн? Себеби аны алып туруп, мамлекеттин балансын алып, мамлекеттен анан кийин аны ачык аукцион менен таза, жакшы процедурасын калыс кылып, же узак мөөнөттүү арендага бериш керек, же болбосо бирөтөлө сатыш керек. Саткандан коркпошубуз керек. Аны эч ким көтөрүп кетпейт. Анын болгону мамлекет салыгыны гана көзөмөлдөп туруп берсе болду. А бирок сиздер өз учурунда эме мүчөлүк акы чогултасыздар да. Ошонун эсебинен алып
мисалы бул бала менчиктештирип алсын дейли, же болбосо арендага алсын. А сиз ошол баягы мүчөлөрүңүздөн чогулткан акчаны алып барып буга берсеңиз, бул ошол сиздердин эмгекчилерди эс алдыра берет да. А сиздер өзүңүздөрдүн колуңузда турат деген менен ал сиздерге деле ишенич жок болуп атпайбы? Ушунча жылдан бери сиздер ошол 100 канча 284 мүлктүн 134-үн сатып жүрүп атпайсыздарбы? Ал жерге кээ бир ваннаны объект деп жазып коюптур, парикмахерский объект жазып коюптур, ада тештүү болот да. Ошондой бир кызыктай бир нерсе бар экен. Профсоюз билбей калып эле жанагы, то есть имарат эмес, буюмду дагы объект кылып буюмду объект кылып салган, кичинекей бөлмөнү да объект кылып салган, ошондой моменттер бар экен да. Анча мөлкү профсоюзда болгон эмес негизичи. Анан ошо менен жана чоң пайыз кылып 55 алат. Бирок акыйкатты бир жерин айтып коюш керек. Кыргызстанда башка заводдордо, мекемелерде, министрликтерде бир топ мүлк калган союздордун эсинде. Ошонун анча мынчасында калса, калды, калгандарында жок. Бизде начар дагы бар, иштеген дагы бар. Голубой сокуль бар, Жалал-Абад санаторий бар, анча мынча болсо шүгүр иштейт. Анан бир нерсени көрсөтүп коеюн. Бизге мына жеке инвесторлор кайрылып жүрдү. Орусча фонд поддержки развития туризма деген мамлекеттик мекемеде кайрылып жүрдү. Мындай деди бизге: келгиле мүлкүңөрдү бергиле бизге. 50-50 bizler aksioner olup келебиз, акча бербейбиз. Инвестор келет, инвестор келгенден кийин силерде 33 калат, калгандары 33 болот, ошо менен кетебиз. Анын 50 жашнакка эс алдырабыз деди. Анан макул тургандар расчетка барсам бар деди. Ошонун эң арзан эс алуусу канча болот десем, $120 болот деди. 150ден баштаган мен ызчы кылып $120 араң чүрттүм. Андан ылы түшпөй койду. Эми $120 деген бул 12.000 сомго жакын акча. Bir күндө. Азыркы учурда Google тыскөл бүгүн 2000 сом. Ооба биздин начар санаторий салуу үйлөрүбүз бар. Ал жака эл качат, мен да кайтып жүргөм. Бирок Google тыскөлгө көп киши баргысы келет, барат. 2000 сом менен эми 12000 сомдун айырмасын караңыз. Бирок 20 күндө азыр кесип койду, дакан айтып койдум. Мына 20 күндө 40 000 сом бул жак 240 000 сом. Анын кайыкта биз карапайым кызматкерлер жетет деп, карапайым элге дұрыс мырза жетпейт, мамлекетке жетет деген болсо, андан кийин инвестор кетирген болсо, кетти, ошо менен 120 эң арзаны, бери жагы $500-600 менен кире албай калабыз. Ысык көлдө быйыл эмне деди? Мурда жылда эл эмне деп наразы болупту? Ысык көлдөгү баалар асманды чапчып кетти деп. Туура. Голубой сокуль ошо бада калды. Алатоо калды. Ошон үчүн сактайлы деген ниетибиз бар да. Бирок жеке бизде. Туура. Бирок экинчи маселе бар. Эгер бул сөздөрдүн бардыгы силер өзүңөрдүн мүлкүңөрдү эптей албай, жеп тоноп атканыңардан улам келип аткан сөз. Эгерде профсоюз ошол акылдуулук менен башкаруу болуп, анан мына ушул 12.000 сом эмес, бир 20.000 сом кылсын, мына күнүнө 2.000 сомдон дагы, мисалы жеке ишкерлер 2.000 сомдон эле иштеп атат күн ар бир адамды тейлегенге. Ал деген сөз аябай сону кылып тейлеп койсо болот. Ушул акчага азыр мына 2.000 сом деле жаман эмес акча өзү. Бир күндө бир адам. Ушунун көпчүлүгү желинип кеткен үчүн анан кийин мынау баягы бузулуп кетип атат, башка болуп атат деген сөз да. Азыр мисалы эгерде бизде мынау мүлктөрдүн бардыгында адамдар иштеп аткан болсо, демек көбүрөөк салык түшүп аткан болсо, көбүрөөк акчанын циркуляциясы болуп аткан болсо, мына 120.000 сом, мына 240.000 сом биз үчүн нормалдуу акча болуп калышы мүмкүн эле. Биз үчүн азыр бул биз үчүн асмандагы акча. Эгерде бизде экономика жакшы болсо, бул 240.000 сом деген акча бул көп акча эмес болуп калат да. Бул арзан эле болуп калат да. Кечээ мисалы мен мындан канча студент маалында, мындан 10 жыл мурун 500 сомго патинка алсам, 500 сом болуп алган патинкамды аябай кымбат дешкен. Азыр 7.000 сом, 8.000 сом болуп калбайбы бир патинка? Эми караңыз, суранчы. Мен мурдагы жылы атайын Кореянын Кейботерсе мамлекеттик госкорпорациясынын вице-президент катылып келгем. Борбор Азия Япония экономикалык форумунун төрагасын катылып келгем. Эгерде ачык айкындуулук болсо, ушул Карачалык деген жигитке мүмкүнчүлүк берилсе, биз инвестор болгонго даярбыз деп. Ал кезде бул жактар окуп күлүштү эле, бирок быйыл ошо Кейботерс асманга инвестор. Эл аралык аэропорт куруп беребиз деп атат. Жолун ачып көрсөтүп атам. Турциядан бул жака профсоюздордун өкүлдөрүн алып келгем, кызайыкка киргизгем. Инвестиция тарталы, иштейли, оңдойлуу түзөлүү деп аракет кылгам, тилекке каршы болбой калды. Жакында эле Кувейттин профсоюздордун өкүлүн тышкы иштер боюнча жетекчисин алып келдим. Иштейли деп айтсам, алар айтып калды, бизге түктөр айттык, ал жака кирбей турла, ачык айкындуулук жок деп бизге айтты деп, мен таарынып болду алып барсам айттым, мына көрдүңбү жигит. Булар менден келсе беле каражат сурап атат. Сен мамилеңиз менен кандай кылдың? Кувейтте мына кыргыздар бар, ошого жардам бергиле деп жолун ачып атасың, иштеңге аракет кылып атасың. Булар дароо акча сурап атат. Ошондуктан
силерде ачык айкындуулук болбоюнча биз инвестор болбойбуз деп жарыя кылып кетип калды. Тилеккаш калып калды. Бирок эмнеге мисал алып атам? Профсоюздар деле бизге мүмкүнчүлүк азыр учурда берсе, буларды оңдоп түзөп кеткенге шартыбыз бар, десмесе. Бирок 2010 жылдан бери мен кече айтып кеттим. Улам бийликтин өкүлү мына Атамбаевдин атынан, бунун атынан, Садыр Жапаровдун атынан деп жандагы эле кишилер аларга жеткирбей туруп, бирөөнү түртүп келип, ошолордун талапкери отурат, бул жерде талкалап жээнге аракет кылат, ызычуу болобуз. Анан эле тегеренип барып, профсоюз жаман болуп калат. Бирок 2010 жылга чейин эмес, мен мисалы кече Оштогу билгенмин да. Оштогу мисалды ала турган болсок 2010го чейин кетип атпайбы ошолор? Чейин дагы бар, анысы туура. Эми алар тилекке каршы профсоюздан калып калган, союздорунан калып калган мезгилдеги кээ бир төрагалар ушундай ишке барыптыр. Алар мөөнөт өтүп кеткен болсо дагы коомчулукка жарыя болуп, моралдык жоопкерчиликке тартыш керек. Башка жана мүмкүнчүлүк болуп калса, каражатын кайтарганга биз аракет кылыш керекпиз. Азыркы учурда профсоюздарга мамлекет дагы, жогорку кеңеш дагы, сиздер дагы коомчулуктун бир аты чыккан журналист катары бизди айкындуулук тарапка тартып, мисал жардам берсеңиздер, иш кылсак болот. Жардам беребиз, бирок бериш үчүн менин жардамым эмне? Менин жардамым болгону элдик талкууга коюп бериш. Мен өзүм туура деп эсептеген ойду айтып атам. Ал деген сөз ушундай болсун, же болбосо ошондой болуп кетпейт да. Мен айткандай эле болуп калбайт. Мен деле мисалы периште эмесмин, мен деле пайгамбар эмесмин, гений эмесмин. Пенде катары менин азыркы оюм, азыр жаңылыш болуп аткандыр. Дагы бир 2 жылдан кийин же 10 жылдан кийин, ошондо мен кызуукандуулук кылган экенмин, муну жойгонубуз туура эмес болгон экен деп айтып калышым дагы мүмкүн. Ошон үчүн баягы талкуу керек. Ошон үчүн баягы адамдардын ортосунда диалог болуш керек. Сиз Ошко издеп барганда эми шүгүр насип эттир, бүгүн жолугуп калдык, кече эфирден жолуктук. Бул жердин сөзүндүн жыйынтыктоочу жери эмне болуп атат? Ар бир системада адамдар болот. Жогорку кеңеш начальствосу МВД иштесе, биз жетекчилер кетсин, ошол жерде иштегендер кетсин деп талап коебуз да. Анан МВД жоюлсун, жогорку кеңеш жоюлсун деген талап жок да. Ошондуктан ушул пикирден арылып, профсоюзду коомчулук элде жардам берип, тазаланга жардам берип жакшы болот эле. Эл ойлошу мүмкүн, бул жигит эле мүлктү сактап калгысы келип атат деп. Бул мүлктү сактап калсак, мен буга чейин жарыялап жүргөн программа бар. Кыргызстандын профсоюздарын жана кызматкерлерин бутуна туруп этирээк кыймылданга мүмкүнчүлүк болот. Мүлк ыдырап кетсе, анда биз дагы 10 жылдап, 100 жылдап жүрөбүз. Бирок ошондо, бирок азыр силердин уюткуңар өзү союздун адамдары, көпчүлүгү. Уюткусу союздун адамдары. Союздун негизи союз бул уурулукка негизделген мамлекет болгон. Союздун учурунда уурулук азыркыга караганда алда канча көбүрөөк болгон. Аны азыр көпчүлүгү билбейт. Ал кезде көп нерселер, маалыматтар жашыруун болгон. Ошон үчүн азыр союздун маалында жакшы эле деп калышат. Союздун маалында көп нерселер жакшы эле, балким жакшыдай сезилгендир, бирок жакшы эмес эле. Азыр ошол уурулар кайра эле келип туруп, мына жерде жетекчилик кылып, кайра эле ошол уурулугун улантып атпайбы? Жаштар колуңарга ала албай атпайсыңарбы? Тазалар колуңарга ала албай атасыңар да. Ошонун айынан азыр мына профсоюз жоюлсун, мунун мүлктөрү мамлекетке өтсүн дегенге чейин барганга аргасыз болуп атпайсызбы? Сизге ушул видеону көрсөттүм, бул жерден Тумаков деп жарыя кылып атат. Мен эле тең эле жигит, аксакалбы, жашпы, андан таасир этпейт деген немен бар да. Азыр ушундай жаштар бар, ушундай талкап жеп коюшу мүмкүн да, Дырс мырза. Аксакалдар арасында бул жерде бар, таза иштегендер бар. Шүгүр ушундай аракет кылып жүрүшкөн аксакалдар бар. Көрсөңүз көрөсүзбү, тыкан кармап аракет кылат да. Собраниясына барат, иштейт эметет. Жашыраак кишилер бар, жөн эле жүрөт аларчы. Азыр буга чейин бир нече жолу аталып келди. Ушул Чынара Токобаева жеп койгон, Чынара Токобаева урдап койгон, бардыгын курутуп салды деп сиздин дарегиңизге өтө көп доматтар айтылган да. Анан азыр мен сизге чалдым, ошондон келип отурамын. Эже менен жолуктум, эже качпайм деп жооп берем. Калаган сурооңду бер деп атат. Анан эже экөөбүз ушундай бечара болдук, ушу Бишкекте. Чоң Бишкекте экөөбүз отуруп бир жакшынараак маек кура турган жер тапкан жокпуз. Анан мынау көп кабаттуу үйдүн алдындагы ушул отургучунда беседкасын ээлеп отурабыз азыр. Эжеке, мындай болуп атат тең. Мен профсоюзду жоюш керек деп айтып жүрөм. Анан мен оройраак айтам, мен тилим оройраак. Мен профсоюзду ушу бийликтин ойношу болуп алды дейм да. Бул балким сиздерге жамаатка катуу тийсе керек. Бирок негизинен алганда бийликке мындай кээ бир жерлерине каршы чыгып, мыйзамдардын кээ бир жерлерине каршы чыгып, ошол оюн билдирип, бул деген эмгекчини коргоо айтат, бул элди коргоо айтат, бул элди мынтип атат, тигинтип атат дегенге окшогон талаптар менен чыккан профсоюздун өкүлдөрүн мен дээрлик байкабайм да.
Сиз эми ал жерде көп жыл иштеген адам катары. Профсоюзду жоюп эле салбайлыбы деп. Эмнеге жойбошубуз керек азыркыдай формасында? Эмне үчүн ал туруш керек? Профсоюз жоюлбайт. Анткени Африкада да профсоюз бар да. Профсоюз керек. Профсоюз макул, бирок азыркыдай формасында керек эмес да. Ал терең, ал мындай алганда аңтар, теңтер болуп, мындай дасторкон деп коелу. Ошо дасторконду ушундай эле силкип салып, башынан тизип чыгыш керек го дейм мен. Жок, андай болбойт. Биз каалаган учурда да андай жасай албайбыз. Анткени бизде Кыргызстандагы эл аралык эмгек уюмунун конвенцияларын өзүнө кабыл алган да 87-чи. Анда 48-чи жылы ошо конвенция алыныптыр, международный организация труда. Ал жерде айкын эле ошончо жылдан бери өзгөргөн жок. Эл аралык нормаларды эметкенде мына 8 саат адам иштеш керек. Андай мында бүт норманы бул деген биз эмеле эле айдан түшүп калган жокпуз да. Ошо нормативде жазылып турат да. Ар бир адам чет өлкөлөрдөн көчүрүп келгенбизби бул мыйзам? Жок, биз чет өлкөдөн эмес. Биз деген ушу ЖСРдин малында деле ушундай. Жок, Организация Объединенных Наций дегенге биз мүчөбүз, биздин Кыргызстан. ООН. Ал деген международный стандарттарды кармайт. Анан ошонун институту ошо Международная организация труда болуп эсептелет да. Ошо нормалардын баарын международный стандарттагыны на Кыргызстан эмгек жөнүндө бир 8 ошондой конвенцияларын өзүнө алган. Ошонун ичинде ар бир адам чарчап калат да бир жылдын ичинде иштеп атат. Анан ошон үчүн ал үй бүлөсү менен, эмес менен оздоровление фондду түзүп, мурун советтер доорунда деле бар эмгекчилер капитализм болобу, социализм болобу, бар бир эмгекчи эс алыш керек деген принцип иштейт эле. Иштейт. Ошон үчүн могу биздин курорт эмелердин баары ошо советтер доорунда биз дагы дотационный өлкө болчубуз да Кыргызстан. Ошон үчүн Кыргыз жана курорт советтеги туризм болчу централизованный. Ошол жактан акча келип бүт салынган тиги объектлердин баары ошол убакта салынып калганда. Анан бизге 92-жылы өткөзүп бергенден кийин, допустим, Жыргалаң 84 гектарыбы 84 менен эле өткөзүлүп берилди. Биз бир дагы член совет алган жок, анткен жок. Анан азыр жетөөбүздө деле 112 гектар турат. Чөпчү. Анан бүт жерде жерлерибиз бар, бирок өнүгүп өскөнгө өзүбүздүн 1%тен профсоюздон аныга өнүгө албайсың. Фонд оздоровлениядан болсо чисто жанагы ден соолугуңду чыңдоо үчүн. Чет мамлекетте алардын эмгек акылары аябай чоң. Алар даже чоң курортторго барып эс алганга үй бүлөлөр менен алардын эмеси эмгек акысы чоң болгон үчүн алар андай вопросту койбойт. Биз болсо социально ориентированный өлкө болгон үчүн маянабыз аз, прожиточный минимум чоң, азыр бааларын баары өсүп атат. Ошон үчүн биздики ошо курортторду сактап калынды да. Бирок азыркы талап туура эле реформа болуш керек. Биздики эмне профсоюзда акыркы жылдары председатель келсе эле бүт баарын басып алчудан бетер ошо биздин жанагы недвижимостька көп кызыгып эле анан туура эмес информациялар кетип калат. Жок, андай эмес. Биз бунун баары элдики иштеген эл болобу, же эме эл болобу, элдики болгондон кийин ошону реформирование кылып, жакшынакай тиги өнүгүп өсүш картаны разработайте деп президентибиз деле айтып атпайбы? Мындай отуруп разработайте, эмне кыласыңар, чогуу отуруп туруп ошо сүйлөшүш керек болуп атат негизи. Анан бизде дагы өзүбүздө туура эмес, кандай десем, туура эмес адамдарыбыз да келип алыптыр. Анткени бирок эми азырго макул туура эмес адамдар деген менен азыр алар эч нерсени далилдей элек. Менин оюмча, мисалы бир нерсени алар байкашымча сатып дагы бере элек, а бирок алар кыйратып баягы бирдемени көтөрүп дагы бере элек. Азыр алар жөнүндө азыр бир нерсе деп айтканда мындай кыйыныраак. Мисалы сен коррупционер экенсиң же жеп коюпсуң дегенге азыр жол бериши элек. Бирок ошол эле учурда алар сен азамат экенсиң дегенге дагы деңгээли жетпейт. Көрдүм аларды. Эми мурдагы почерк, мурдагы иштөө принциби ошол бойдон эле турат. Сиз кайсы жылдар иштегенсиз? Ошол кыргыз курорту башкарып? Мен
тиги Эки жолу иштеген экенсиз, ошол бир кетип бир келип ошондо. Мени тиги 10-жылы революция болбоду эле, 7-апрель революциядан кийин. Анан ошондо дагы көп нерселер болгон, эми өтүп кеткен кишилердин баарын эле айтып бергенге болбойт. Ошондо бүт баарын эле уже 55 жылдан бери голубой сүкүл иштеп аткан голубой көгүлтүр сүкүлдү жаап коюшкан, ошон үчүн революция болду да. Анан бүт менчикти деле мындай башкача басып алабыз деп ойлосо керек. Анан революция болуп баары сакталып калды. Анан кийин биз дагы ошол То есть сиз кайсы жылдар иштегенсиз? 10-жылы баштап, анан 16-жылы мени отстранять этип коюшту жылдын башында эле. 10-дон 16-га чейин Анан кийин кайра восстановление болгондо 19-20 ковид учурунда болду да. Анан кайра эле мени тиги отстранение кылып коюшту. Эми бул дагы кандай десем, бизде стабильный болбогондун белгисин билдирип атат да. Туура. Азыр эми мен мына жерде мындай тизмени алдым да эжеке. Ошол сиз иштеген жылдарга салыштырып көрөлү, кандай кылсак экен мына. Эми менде башка кармай турган адам жок, азыр ошон үчүн сизге эле эме кылганга туура келет. Могу жерде так, мындан баштайын. Мына эжеке. Так, 2018 сиз иштеп тургансыз да? Кайсы ай экен? 2018-дин аягы. Бостеринский квартал дейт, Эмилиева айдай дейт. Бул жерге земельный участок сатылыптыр. Булардын баары кандай десем, ал биз земельный участокты биз саткан эмеспиз. Бул деген туура эмес фактылар болот. Мына биз жаңы мындай кандай десем, ал участокторго жабагын Бостери боюнча экен. Биздин тиешебиз жок ал участокторго. Анткени профсоюзга таандык эмес ал жер. Неге? Андан эмне үчүн бул тизмеде жүрөт азыр бул? Ушуну мына жаңы президентибиз айткандан кийин комиссия түзүлүп федерацияда. Анан бүт баарын тиги тизип чыгып жаңы справка мына аябай жапжаңы да. Мына 2014-жылы сиз иштепсиз. Иштеген маалда мына Койчукулов Абдрахманга дагы берилип атат ошол эмеде. Бул советтин чечими менен болсо керек. Вот ушул жерге эми келдик. Советтин чечими деп атабыз. Бирок сиздерде азыр эки башка маселе болуп атат. Бирөөсү советтин чечими менен берсе болот деп берип атасыздар, сатса болот деп сатып атасыздар. Бирок ошол эле учурда мыйзамда сатканга болбойт, профсоюздун мүлкү сатууга жатпайт деп турат да. Ал ошондо мыйзам күчтүүбү же сиздердин ошол 29 кишинин түшүнүктүү болуп атат да. Мыйзамда жазылып турат. Тиги ошол убактагы мыйзамда 98-жылы багы 92-жылы Акаевдин мезгилинде кол коюлган мыйзам боюнча. Мыйзам 98-жылы. 98-жылы. Ал мыйзамда жазылып турат, приватизацияга не подлежит деп. Государственное имущество болсо принадлежит, а биздики иная форма собственности болгон үчүн, ошон үчүн приватизацияга биз кирбей калдык. Ошо жакшы болду да бир чети. А то бүт курорттун баары кетип калмак, может быть. Бул жакшы эле болду. Анан уставда да, законда дагы жазылып турат, только отчуждение советтин чечиминин негизинде голосование коюлат. Биз депутаттар кандай иштесе, биз деле тармактык профсоюздар ошондой кылып тиги голосование болот да. Туура, бирок эжеке мындай болуп атат да. Мен эми муну сизге суроо, сизге болбой өзү юстицияга берилиш керек беле дейм да. Мыйзам турат. 98-жыл деп атасыз, ошол Акаевдин доорундагы. Ал мыйзамда профсоюздун мүлкү сатууга жатпайт деген эле сүйлөм турат. Андан экинчи сүйлөм турат. Анан профсоюз өзүнүн мүлкүн өзү каалагандай башкарат деп. Туурабы? Распоряжается по своему усмотрению дегендей. Жазылып турат. Ал жакшы. Бирок ал сиздердин ошол эле учурда уставыңыздар бар. Устав боюнча устав сатканга жол берип атат. Ошондо уставыңыздар менен мыйзамга каршы келип калып аткан жокпу уставдын ошол пункту? Жок, каршы келбейт. Анткени бул деген устав илгертен бери, бирок өзгөртүү жасашыбыз керек. Мына тиги бул жерде мен силерге Министерство юстициянын жоопторун
шала алынып калыптыр да, берсем болот. Бул жерде форма собственности частная деп турат, ошон үчүн биз өзүбүз билишибиз керек да, өзүбүз чечишибиз керек. Бул коомдук уюм да, бул частный болгону менен. Частный дегенде бул толук частный да эмес да, ал бир адамдын мүлкү эмес да. Туура, бул коллективное управление, коллективная собственность болот. Ошон үчүн коллективный орган это совет чечип атпайбы, алаканга салыпчы. Ошон үчүн бул мыйзам чегинде бүт бар мыйзам бузулган жок. А если советтин чечими жок, кетип калган эмелер болсо, азыр возврат. Мен өзүм жетекчи катары 10-жылы келип, советтин чечими жок, кетип калган объектилерди возврат жазам. Жанагы дом отдых Исыкөлдө, силер барган жерде. Толкун дегенде. Узакманова Толкун дегенде. Ал мурунку директору? Мурунку директору, анан ал туризмде жүрүп, биз дагы инвентаризацияны жасап, революциялар бүткөндөн кийин анан карасак, бир туура эмес договоруна, бир жагын арендага берип коюптур. Анан менчик ээси ошо тиги аренданы бузса 21 миллион төлөп берет деп, ошо профсоюзга такыр каршы менчигине ошондой келишимдер да кол коюлуптур да. Ошонун баарын сот аркылуу 21 миллионду да возврат кылдык. Ошону сот аркылуу жок кылып, в гражданском порядке жок кылып, анан аны нормально болуп, анан профсоюз чолпонатадан ар жак бетинен 3 гектарды, бир 4 гектарга жакын экен. 3,71 ошондой гектарды 300 000 налог эле берип салышыптыр да. Ошонун баарын тиги мен ошол учурда финполицияга жазып атып, эчтеке 5 жолу жаздым го, натыйжа чыкпаган үчүн сот аркылуу в гражданском порядке берип, сот аркылуу утуп келатабыз да. Бирок аябай көпкө созулуп кетти. Мени жылдыргандан кийин эле кайра чыгышат, утулуп койгулачы деп башкаларгачы. Анан кийин бирок биздикилер бекем туруп, азыр ошо кетип баратат. По-моему, бир канча гектары, 2 гектарга жакын уже сот аркылуу возврат болду, а калганын дагы ары сот аркылуу эметишибиз керек да. Ал соттон, жогорку соттон дагы утуп келдим деп азыркы директор менен сүйлөштүм, ал айтып атат. Бирок кайра эле жаңы ачылган жагдай деп бирдемелерди таап алып, кайра сотко берип эле ушинтип жүрөбүз дейт. Мен аны түшүндүм. Бирок эми макул, ал жанагы сиз айткандай ошол дом отдыхтагы ошол жанагы кандай десем, жердин кожоюндары совет боло турган болсо, макул эми элдики деп эле коелу, мамлекеттик деп эле. Коллективный деп турат. Ооба. Ошол коллективдин өкүлдөрүнүн чечими жок, сатылып атат ал. Жок. Мындай да 300 000 сомго сатып алды деп атпайбы? Ал мыйзамсыз экен, макул, ал кайтарылат. Ал болгону ал мында убакыттын иши деп коелу. А бирок берки тарабында киргенде оң жак тарабында. Ал жакта дагы 60 сотук жери сатылыптыр, 65 сотук жер. Аны азыр ошонун ичинен завхозу алган дейт, бирөөсүн ошол 5 сотуктан кылып саткан дейт. Бирок ал советтин чечими менен дейт, аны мыйзамдуу дейт. Анан аны неге саттыңар десем, эми совет жанагы ушундай чечим чыгарган дейт. Ал акчаны алып туруп, сатылган акчаны алып, наркы астындагы 2 корпус бар экен, жатакана, илгерки баягы университеттердин общежитиясына окшогон, жатаканага окшогон экен. Ошого суу жанагысын киргиздик деп атат да. Бирок мен эми ремонтту, ал жактан жыргаткан ремонтту көрбөдүм. Болгон эми ошол суу киргиздик деген гана болуп атат. Бирок ошол ушунчалык зарыл беле дейм да, себеби башка акча табуунун башка жолу жок беле. Ошо эмне үчүн болбосо 10-жылы биз келгенде аякта жана дом отдых чолпонатыдан дагы начар акыбалы, бактардын баары саргайып турганда, анан мурунку ошо эмелери алып кетип атканда даже лом менен тиги биз барып кирип законный эме кирип баштаганда лом менен крышаларын да талкалап, идиштерин да талкалап, эми кыянатчылык кылып кетип калышыптыр да. Анан эми ошондой жерге барганда чынын айтканда эчтекеси жок. Анан кийин акчаны каяктан табаарын билбей, эмне кылаарын билишпей, анан ошондой предложение директордон түшкөндө 67 сотук эч кимге деле эмес жок, бирок тиги баасын как полагается, оценка жазатып, баалап, анан кийин ошол акчанын баарын фонд развития кылып туруп, тиги бүт баарын ар бир комнатага ысык суу, жана аристон, анан кийин условиялар создавать этип, анын баары мындай коллегия аркылуу өткөндө
да. Анан мына Галбой скулдө деле тиги 5-чи корпусту көрдүңөрбү, чоң этаж. Ал вообще эле жайкы болуп, эми түшүндүрбөдүм, советтер доорунун баары токтоп калган эмелерге муктаж болуп атпайбыз, эчтеке жок болгон үчүн анан директорлору жана эски котельный тиги жарбайт. Анткени аяктан ысык, көмүр менен жагылып ысык. Современный технологиялар боюнча деп аны 2 ай технический совет түзүп алып, иштеп, анан кийин азыр экономический расчетун алганда 2 гектар сатылган, бирок деген, по-моему, 10 эседен көп тиги экономический доход алып келди да. Анткени ар бир комнатасына ысык суу, отопление жок, летний корпус болчу, бир 5-6-7 этажный здание, летний корпус болчу. Ошонун баарын ал өзүн актады да. Анан ошондой моменттер бар, баары эле жаман эмес эми. Азыр сиздер мисал кылып көрсөтө турган бир эле ошол Голубой көлүңүздөр бар экен да. Санаторий. Жалал абад. Бизде болгону Жалал абадты эми мен объективдүү мынтип айтайын, Жалал абадта эми өлкөнүн түштүк тарабы болуп атат. Түштүктө плотность населения аябай жогору. Анан ал жакта кардар бар. Мындай ал жерге ошо грязь деп эме кылып койдуңуздар, эми грязьды канчалык сапаттуу кылып атат мен билбейм. Бирок эми грязь жөнүндө деле уккандарым аябай төбө чач тик тургузат. Анан кандай болсо дагы ал жакта ошол жанагы ысык суусу бар экен, грязь бар экен, тиги бусу бар экен, мындай. Анан ал жерде ошол баягы спрос болгон үчүн шарт түзүлдү. Эми ал жерде акча деле бар да, эми ошого жараша. То есть ал жерден акча жеш үчүн дагы, бурдаш үчүн дагы хоть кичине бирдемени мындай кыймылдап бир нерсе кылыш керек да. Ооба. Мындай биринчи тиги түштүктөгү жалгыз эме ошол болуп атса, анан кийин ошол дагы өнүкпөй калса өлгөн экен эми. Ал бирок өнүгүп кетип канчалык жалчытты мен билбейм азыр. Беркилер менен сүйлөштүм, аларга деле ичим чыгып мындай ишенип кеткен жокмун. Азыр сизге деле толук ишене албай турамын, ачык айтайын. Анткени жамандап негативдин баарын айтып атса. Ооба, негатив ал сиздин дарегиңизге аябай көп эле айтылды. Ошон үчүн неме кылдым. Азыр көп эле жерди ошол сиздин дооруңузда сатылган нерсенин баардыгын сиздин жанагы жеке кызыкчылыктан улам сатты дешип атат да. Андай эмес. Эрежесин айтып берейинби? Эрежесин мен түшүндүм. Директор сунуш берет. Ушул жерде оңдойлуу, мындай алганда шартын жакшыртуу үчүн кылат да эми. Деп ошону саталы деген сунуш берип атат. Сиз аны карап көрүп атасыз, анан советке алып чыгып атасыз. Совет анан кийин аны ооба сатылсын же сатылбасын деген чечимин чыгарып атат. Ошол чечим негизинде комиссия недвижимости деген да бар. Ооба, ошол уюмдарыңыздар аркылуу ошондой процедуралар бар экен, аны түшүндүм эжеке. Мен эчтекени эметпейм, даже комиссия өзү чечим сунуш берет да. То есть ал жерде мен жоңгон кагазды алар эмне деп жаздыса ошону гана жазам дегендей айтып атасыз да. Жок, мына эмесин жобосун окуңдар, положениясын. Окуганда кандай функцияң бар экен? Эжеке, ошондой болгону менен мына азыркы деле жобосу өзгөргөн жок да, туурабы? Азыркы директор деле. Анан мен просто азыркы мындай иштөөнүн жанагысын айтып атам да, ал келип туруп баягы көп директорлордун көбүн алмаштырдым деп атат. Эми көбүн алмаштырса жетекчи катарында алмаштырып, мен деле выговор бергенде выговорду дагы алып сал дегендер болушкан. Мен просто айтайын дегеним эжеке мындай да. Ал жерде эгерде иште чарба болуп турган болсо, ал сатылмак эмес деп ойлойм да. Чарбаны уюштуруу иши. Мисалы азыр жанагы Койчукуловду сиздер абсолюттук эркиндикке чыгарып койгонсуздар го дейм да. Эшек жайлоо кылганда алчы. Мен болбосо ал ким ал эми мындай алганда? Ошол жерде ал өзү сунушту берип атат. Мына жер бузулуп калыптыр, муну сатыш керек деп атат. Мурунку жетектеген учурда ушундай көп эмелер болуптур да. Биз келгенде ошону түздөбүз деп анан ошон үчүн дагы запкаларды да көрүп калдым да. Мен чынын айткандачы бар андай моменттер. Анан кийин эми Койчукулов тууралуу барып туруп незаконный өзүнө алып алса, анда өзү жооп берет. А в рамках жанагындай советтин чечими болсо, анда советтин чечимин алып атат да. Алып атат. Жакшы ал жагы. Алган менен анан жыргатпай атпайбы? Ал ошол оңдойм дегенди мисалы оңдоп, ал кыйра жыргаткан жок, алар иштеп кеткен жок. Бир корпус оңдолгон жок мындай алганда. Анан ал жерде
бир иш кылынат деп пландалгандан кийин ошол аткарылыш керек эле да. Алардын бири жок мындай алганда. Туура, мына көп жылдан бери да бизде өйдө жакта улам эле разборка болот, директорлор дагы мындай кароосуз калып, тиги авирлүү директорлор бар, авири жок директорлор бар. Ошондон дагы көп зависить этет да. Анан бир эле киши документтерди кол койдуң деп эле мындай сен күнөөлүүсүң деген болбойт. Анан ошон үчүн азыр мына такалып келип, дагы эле хорошо жанагы кетип калган, таптакыр эле кетип калыптыр да, мыйзамсыз эле соттордон эле ошо эме кандай кылып чыгарып салды билбейм. Ошону кайра алып келгенден кийин эми ошончо жерди өнүктүрүп, өстүртүп алсак, то ушунчо мындай жакшы болот да. Жети өгүз көл жактан алганда жыргалаң, анан голубой сыкуль, анан то есть сиз объект дегендин ичинде, анан кийин Жалал-Абад, курортный зонадагы мекеменин санаторий дейт. Бизде болгону 6 санаторий бар. Анын ошонун ичинин территорияларынан кетип калган тиги бир, допустим, ал советтер доорунда, допустим, кооператив же болбосо почта бар болчу. Ошолордун жери кетип калганда, анан бизге таандык деп атпайбы, аны изилдеш керек болуп атат. Анткени деген бизге деген земельный кодекс, закон ошо жер жөнүндө 97-жылы чыкты го. Ага чейин кетип калган. Анан бизге да биз бекилип берилип калган жер менен айырмасын билбей атат. Анан жерди сатпай эле ошону өнүктүргөнгө мен жакшы сунуш берет элем да. Менин да үнүмдү жетпей атат. Мен азыр мына соттон келгенден кийин восстанавливать этпей, эслеметсем мен өзүм дагы жакшынакай сунушту берет элем да. Айта бербейсизби ошону? Жок, анан мен айткан нерселерди эметип алып туруп эле анан кийин. Мындай болуп атат да, эжеке, мына. Мисалы сиз ал жерде, мисалы мен мынтип ойлойм да. Адамдарга мисалы керек болсо президентке дагы болгону 4 жылдан 5 жыл, 6 жылга чейин убакыт берилет да. Кээ бир жерде жаман президенттер бар, 7-8 жыл кылып алып атышат өздөрүнүн мөөнөтүн. Конституцияны улам өзгөртүп. Азыр биздикиде 6 жыл болуп калдыбы, канча жыл же 5 жылбы? 5 жыл го дейм. 6 жылбы. Ошол мисалы Американын президенти 4 эле жыл иштейт да. Ошол 4 жылдын ичинде анда жетишерлик убакыт болот өзүнүн бүт кереметин көрсөткөнгө. То есть сизде деле жетекчи катары кереметти көрсөткөнгө, ооба. Бар, жакшынакай. Жо сунуш башка. Мен бирок кадимки мындай кармап шупат этип көрө турган результатты айтып атам да. Биздики натыйжа мына айтып атпаймынбы, 16 жылдын башында эле кетип калдым да. 15-жылда, допустим, ошол эле Ысык Ата курорту менен ошол эле Жалал-Абадтын эмеси условиялары бирдей эле болчу. Аларга бир 300 койка места, тиякта да 300 койка места жетип жетпей. Анан Жалал-Абад Ферганский долинада болсо, Чуйский долинада Ысык Ата болду. Анын бияка деле казактар көп келет, аябай. Анын да суусу керемет. Анан жетекчиден зависить этпеди. Мен ошол убакта выговор берсем, эми аттарын айтпай эле коеюн. Мени кайра күнөөлөшүп, тартиптеметем деп выговор берсем, выговорун алдыртып мен коллегияга башлайм да. Ушу министр өзү председатель коллегия болот, структура боюнчачы, а биздикилер болсо федерациядан болуп алып, аралашып кетип атпайбы? Мен ошону айтып атам да, бийликке ойнош болуп алгансыңар деп, ошону айтып коюн колтук алышып, аларга кошомат кылып кирип кетип атпайсыздарбы? Сен башканы айтып алдың. Федерациянын иши профсоюзный устав боюнча. А тиги хозяйственный жумуш көп полномочия жана эмесинде положение управление кыргыз курорт туризмге берилиш керек болчу да. А өзү ошо управлениянын жетекчиси даже член коллегия болбосо эмнени сураса болот анданчы? Член коллегии, председатель коллегии, зампредседатель федерация болуп калды да. То есть ошо ички биз дагы маселелерди оңдошубуз керек деген эмеге эметип атам, мындай көтөрүп атасың. Ошого баарын эле капкара көө деп айтканга болбойт. Аны менен разбираться этип. Мен мисалы баягы мен үчүн жанагы дүйнөдө кээ бир адамдар бар го, дүйнөнү экиге эле бөлгөн. Кара анан ак деп. Мен эми антип кара менен акка эле бөлбөйм. Мен эми мындай агыраак экен, бул карараак экен деп бөлөм эжеке. Менден кыжалат болбоңуз. Бирок анан мен азыр айтайын деген мындай болуп атат. Ошол профсоюздун мүлктөрү ушинтип мына мисалы азыр мынау кагаз, мынау бул мореки кагазды эртең барсаң? Жок эжеке, мен мисал айтып берейин. Мынау кагаз азыр мынау ушундай болуп турса, бүтүн болуп турса, бул көбүрөөк нерсеге бирдемеге жарамдуураак болмок деп ойлойм да.
Муну кыркып салганыңыздарда ал бул кандай десем таштанды болуп калып атпайбы? Анан азыр сатканда эмне үчүн ошону сатсаңыздар макул сатыңыздар. Эмне үчүн ошону бүтүн саткан эмессиздер? Эгерде бүтүн сатсаңыздар, балки мисалы мен инвестормун, айталык, мына мен миллионермин дейли. Мен келип ал жерден жанагы сиздин мисалы ошол Ысык көл, Домодук Ысык көлдү айталы. Ошол жердин бир четин алгым келбейт да мен. Мен ошол жерде толук алгым келет. Ошол мурдагы Союздун малында проект немеси боюнча котельный барбы? Ошол жерге котельный курмакмын. Бул жерде очистной барбы? Очистнойун курам. Мына жакта коттедж курганга канча мүмкүнчүлүк бар? Ошонун бардыгына коттедж курамын. Мен миллиондогон акчаны вложить этемин. А сиздер аны кескилеп, аны мындай алганда мен кечеги жанагы койчукулук кылганда кылып, махалла кылгым келбей атпайбы? Ал өндүрүштүк потенциалын сактап калыш керек да. Түшүндүм. Неге сатсаңыздар анда бир мында мен айтам да, ушул нерсе каяктан келди мен такыр түшүнө албай атам эжеке. Сиздер мынтип атасыздар. Муну пансионатты сатып, мына чекесин сатып, бул жагындагы дагы бир четин оңдой издешет деп аткансыздар да. Бул нерсе бир эле Оштогуда эмес, башка жерлердин бардыгында колдонуп тур ушул ыкма. То есть акча табуунун ыкмасы. То есть баягы сөз бар го. Үйдө тамак кылбайсыңбы десе аял айтып атат дейт баягы. Мен эт жок эле эмне жамбашым кесип тамак кылайынбы деп. Сиздер ошо жамбашты кесип туруп оокат кылып атасыздар да эми? Аналогияларым ушундай эжеке, бир аз кечирим сурайм. Бирок экинчи, неге мындай кылбайсыздар дейм да мына. Эжеке мындай кылалы. Мынау жер турат, мынау жер турат. Анан эми ошонун ичинен сиздер мынау пансионатты толугу менен сатпайсыздарбы бирөөгө? Толук акчасын албайсыздарбы? Анан аны себелеп мынауга дагы берип, буга дагы берип, ошентип бардык курортторду, бардык пансионаттарды бирге оңдосоңуздар кандай болот эле? Эмне үчүн ушундай кылбадыңыздар дейм да? Эмне үчүн аны кескилеп туурап атасыздар? Баарын туурап салган жок. Айтып атпаймынбы, чоң эле жерлер гектар менен турат. Азыр мына тынччылык келип, мына бүт барып бүтүп, бизде дагы профсоюздарда да ар кайсындай момент болуп атып, 20-жылдан кийин биздин президентке дагы бир сыйра мыйзамды өзгөртөбүз деп атып, вето коюлуп, ошо президентке абдан чоң рахмат, бир чоң проблеманы жабылды да. Эми профсоюзный ишти өзүнчө кылып бөлүп туруп, тиги жана хозяйственный структураны өзүнчө кылып бөлүнгөндөн кийин бул реформалар башталат. Биз өзүбүздүн алыбыз жетпейт, ошон үчүн биз правительство менен, кабинет министров менен тыкыз иштегенге даярбыз. Ошол жерде эжеке мына дагы бир жолу. Мен түшүндүм сиздердин оюңуздарды. Бирок экинчи маселе, мына сиздерге биз баягы ар бир мүчөңүздөр членский взносту төлөп атат. Ал бир. Андан тышкары ар бир иш берүүчү баягы фотко деп акчаны которуп атат. Ошондо андан сырткары эл аралык жана жардам тиги булар деле келип атат дейт, макул ал келсин. То есть акча сиздерге түшүп атат. Маселе жок ал акчада. Мен ал акчага такыр баягы тиш салган жерим жок. Болгону сиздер ошол акчаны алып туруп баягы эс алууну, булардын укугун коргоону, анан профсоюзда иштегендердин баягы айлык акы жана башка офистерин содержать эткенди кармай бериңиздер, маселе жок. Бирок мына мүлктү азыр эле жанагы мамлекетке өткөрүп берип, мамлекет аны ачык сатууга коюп, ал жерде иш орундары түзүлүп, ал мындай өнүксө жакшы эмеспи? Мындай да жана эле айтпадыкпы, международный организациялар менен биз ООНдун мүчөсү болгондон кийин бир институту международная организация эмгек МОД болот да, международная организация тылда бир институт ООНдун бир линиясы кетип атат. Аякта жана эле айтпадымбы, жана оздоровление иштеген адам ошон үчүн бирок аны ошону мен айтып атам. Мен сиздерде мына акчаңыздарды берейин дагы мына пансионатты мен сатып алайын деп атам, Ысык көлдү. Мен сатып алайын. Жок, элдер салышат. Вот ушул эми келдик. Сиздерге акча түшүп атат. Ошол түшкөн акчаны мага бересиздер кайра эле. А мен убагында сиздерге акчаны бергенмин мына деп акчаны бердим. Мүлкүңүздөрдү сатып алдым. Ал жерге миллиондогон акчаларды вложить эттим. Анан оңдодум, жакшынакай кылып койдум. Анан кийин сиз келесиз, кардар болуп келесиз уже. Келесиз дагы мен менен эме түзөсүз, келишим түзөсүз. Ыдырыс. Менин быйыл мисалы 2000 эс алуучум бар. Ошону жакшына кылып эс алдырып бер десеңиз мен айтам баасын. Баасы мына $30,000 сомдон болот дейм. 30,000 сомдонду мага 2000 адамдыкынын акчасын которосуз. Мен ошолорду графикке коёмун, коюп туруп пландаштырам дагы, анан кийин эс алууну уюштуруп берем. Кандай айырмасы бар? Ал мүлктү өзүңүздөр азыр кармап отуруп аны башкара албай, жок кылгандан көрө, андан көрө биротоло сатыңыздар, биз аны өнүктүрөлү. Анан кийин кайра эле сиздерге услуга көргөзөбүз да. Себеби биз
бизге кардар керек да мисалы. Ыдырыс мына ушул жөнүндө биздин жаңы жетекчибиз келгенде 6 апрелде 22-жылы шайланып келгенден кийин тиги жана управление берки ким болгондон кийин ошо правительство менен тыкыз иштешип жана Калашникова развитие туризма жок ага чейин болуп биз аябай жакшы предложенияларды ошо берилип мындай тыкыз иштейли десе эми бул биз ойлодук да правительстводон келип атат десе башка жакта тигиндей болуп калды. Ошон үчүн азыр шашпай сен айткан идеяны дагы колдоп ошонун баарын деген рабочий порядке отуруп алып туруп чечиш керек да. Вот проблема көйгөй келдиби ошону кантип чечебиз деп туруп сунуштарды берип тыкыз биздин өзүбүздүн алыбыз жетпейт экен. Мына допустим ошон үчүн биз деген кабинет министров менен анткени президент көзөмөл кылат да өзү барып эметтирбейт. Ошон үчүн кабинет министров менен отуруп алып туруп чечишип туруп бизге деле мына жетегибизде 112 гектардын эмне кереги бар? 10 эле гектарга профсоюздун оздоровлениясы болсо болот. Ошондой моментти азыр бизде мындай ажиотаждын баары токтоп, шымаланып алып иштеш керек деген. Иштеш керек деген менен ал жерде бюрократия аябай көп экен. Анан сиз айткандай жанагы ал жерде иштей турган атмосферанын өзү жок экен да. Иштей турган баягы механизмдердин баардыгы бири-бирине каршы болуп калыптыр да. То есть азыр жанагы эменин директор менен да сүйлөштүм Ысыккөлдүн. Ал дагы айтып атат. Ал жерде бир мисалы бирдемени бир жөнөкөй чечимди алыш үчүн алардын бир колдоосун алыш үчүн адский жанагы эмеден бюрократиянын эмеси ошо жанагы положенияны туура эмес кабыл алынып калганда мен ага азыр башкача көз караш менен карап мен деле убагында ошо иштей албай калдым да. Колдомдуктан самостоятельность жок болсо директор менен отуруп туруп ай андай эмес деп разработка жасап жанагы бүт экономический расчёттан чакка барганда чече албайсың. Ошон үчүн бирок контрольный механизмдер да керек да бирок андай жерде. Сөзсүз керек. Аяктан болбосо мисалы азыр сиз бир пансионатты бир 5-6 миллионго сатып бериң дагы кетип калың. Мисалы Европадан бир үйдө азыр 1 миллион долларга келет жакшынакай үй. Андай боло албайт, анткени мыйзамдар бөгөт коюлуп вот ошону айтып атам, ошол жанагы эме керек да. Нотариуска барып оформление кылганда тиги советтин чечими жок, эчтеке оформление болбойт. Ошон үчүн сакталып келди да. Коллективный бирок деген коллективный управление очень сложный болуп атпайбы? Азыр башка механизмдерди ойлоп таап, мына көйгөйдүн баары чыгып, мына силер уже силерге интересно болуп атат. Ушунун баарын бизде отуруп алып туруп чечишибиз керек. Анан кийин кандай десем, таптакыр эле жоготуп экөөнү бөлүш керек. Конкреттүү сунушту элге чыгарбай атасыздар да сиздер. Мисалы кандай кылыш керек дегенди. Мисалы мен айтып атам. Лучше башта ортпай жоюп салалы. Жойбосок дагы макул өзүнчө профсоюздук ишти отдельный кылалы. Ошол мүчөлүк акысын алсын дагы ошону менен окатын кыла берсин. Мына жактагы мүлктөрдүн баардыгын мамлекетке өткөрсүн, мамлекет сатсын. Сатып карызын төлөйбү, мектеп салабы башка кылсын. Башка деле жолдомолор сатпай туруп эле. Сатпаса гарантия жок болуп атпайбы? Мисалы азыр сатпагыңыздар, макул. Сиздер мени инвестор деп чакырыңыздар. Ыдырыс, сен акчаң бар экен. Мына сен миллионер экенсиң дең. Макул, мен барайын Ысыккөлдү, мен макул сатып алайын деп атам. Сатуу эмес, келишим, сиздерге инвестиция салайын деп атам. Партнерский мындай өнөктөштүктө иштейли деп атабыз. Хорошо. Бирок кана гарантия? Мисалы азыр мен ал жерге барамын сиздерге алданып. Анан кийин акчамды саламын. Бирок эртең жетекчи алмашкандан кийин же совет алмашкандан кийин бул киши ошол Токобаеванын учурунда Ыдырыс экөө жакшы болчу, же ини болушуп анан ушинтип арзан сатып берген. Арзан келишим түзүп коюшкан. Айына 10 000 доллар эле берет экен. Ыдырыстан биз айына 20 000 доллардан алышыбыз керек деп чыкса мен эмне кылам? То есть кепилдик жок да, эч жерде кепилдик жок. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, нормативный документтерди карап чыгышыбыз керек. Азыр биздин тиги жетекчилигибиз жазып эметип жана дорожный карта президенттин айтканына кийин дорожный картаны деп эметиптир. Мен ошону окуй элекмин. Азыр бизге дагы текшерүү болот атпайбы? Генеральный прокуратура бир канча 1-2 айдагы мөөнөтү бар счетный палатанын. Ошонун жыйынтыгы менен биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды берип чогуу иштегенге, анткени ошо чын айткан таптакыр эле жок дегенге болбойт. Көйгөйдүн баары бар. Муну моюнга алыш керек бар. Ошондон чыкканга чогуу
мына азыр текшерүү болгондон кийин сунуштар болот да, азыр мына 2 айдын ичинде 1 айбы ошо уже бүт баарын текшерилип атат, жанагы взностон өйдө текшерилип бүткөндөн кийин анан сунуш берип туруп Ал сунушту эл укса жакшы болот эле да. Анын баарын эми чыгат го деп атам, анткени деген. Аны чыгаруунун механизми өзү жок болуп атпайбы? Мисалы мен азыр келип атам алдыңыздарга. Механизмдин бирөөсү менмин. Анан келип элдик площадка сага интервью бербей элдер деле качып жүрүшөт. Же туура эмес. Мен болгондой акыйкат мына сүйлөп баарын тиги айтып бергенге менден өзү көп адам качып кетип кутулган эмес да. Мисалы бир эле киши бар, үйүнөн чыкпай жаттып, арак ичип жаттып алабы билбейм. Үйүнөн чыгара албай койдум ошону бир эле кишини. Коля деген Ошто бир эме шотный палатанын эмеси бар, инспектору. Ошол кишинин жеген оюнча ошону гана тута алган жокмун, калганын тутуп эле атам, барып эле атам. Ошол анан кийин биз даярбыз. Эми Ыдырыс бул акыркы кандай десем, муну менен токтобойбуз, анткени убакыт бизге азыр текшерүү да бүтүп, мыйзамдын негизинде эмелердин баары бүткөндөн кийин дагы сунуштар болот. Андан мурунку текшерүүлөрдүн натыйжалары деле бар мендечи. Жанагы bir konfederatsiya түзүп, bir канчанчы жыл, 14-жылы го, ошондо текшерүүлөр келип, бизди дагы 4-5 ай отурушту. Анан ошондо мыйзамдарды тактап чыгышты да, бул менчик кимдики депчи. Ошо Министерство юстициядан баштап, менде кагаздарым бар. Если керек болсо, тиги таап туруп офиске. Жалпы логикасын түшүндүм мен азыр. Бул жери жеке менчик, бирок жеке менчик дегенде бул коомдук менчик. Баягы бүтүндө коллективный менчик деп атасыз да, эми коллектив менчиги. Анан ошол коллектив өзү кааласа муну сатканга акысы бар, башка каалагандай башкарганга деп атасыз. Каалагандай башкарганга эмес. Азыр ошо коллективдин ыктыярына жараша да. Азыр мына убакыт жетип, жана фонд оздоровления трудящихся деп атпайбы, аны тиги ушу работодатель менен любой жанагы кандай десем, доходту жөнөкөй адам алып келет да, адам эмгек кылган үчүн алып келет. Ошо философиясы ошон үчүн оздоровительный фонд ошондой болуп атат да. Эми аны тиги эми эрежелерин да карап чыгышты, анан дагы сунуштар болуп атат. Азыркы учурда бизде ошо комиссиялар иштеп атат да. Федерацияда ошо комиссиялар иштеп атышат. Анткени комиссионно баарын карап, жаңы жоболорун карап чыгып, жоболорун карап чыгып, анан кийин ошондон кийин сунуштары берилип баштайт да. Бул азыр экөөбүздүн сөзүбүз менен эле токтоп калбайт. Бул серия болгудай. Бул Санта-Барбара болот бул. Эми ошо Санта-Барбара бирөөнө керек болуп атат, ошон үчүн жазалып атат. Жок. Менин жеке өзүмдүн мындай эмем болуп атат. Кандай десем, менин кызыкчылыгым болуп атат. Мен өзүм ушу темага кызыгып атам.